Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Жаңы жылыңыздар менен. Барыңыздарга салам. Жаңы жылыңыздар менен. Бул жыл эң жакшы жылдардан бири болсун. Жана мен сиздерге жөн эле эмес, түз эфирге сиздер менен сүйлөшүп, баарлашуу максатында чыгып калдым. Эфирге анонс кылган жокмун. Бирок сиздер менен бүгүн биз сүйлөшөбүз. Бүгүн сонун сабак жасайбыз, сабак өтөбүз десем болот. Эң биринчи эле жаңылыгымды уксаңыздар керек. Жаңы жылдын астында өзүм каалаган тулпарлуу боло алдым. Мунун баардыгы Инстаграмдын аркасы менен, онлайндагы күчтүү мындай онлайндын күчү менен десем болот. Балким бул жакта сиздер бир гана менин курстарым эмес, башка көп проекттерди алып жатам. Андан сырткары командамды чоңойтуу максатында, менеджерлерди күчөтүү максатында азыр дагы сатуу менеджер курсун алып чыгып атабыз. Бул балким командам толгонго чейин гана болушу мүмкүн. Ошондуктан ким көптөн бери менин командама кошулам десе, именно 15 январдан баштап бизге командага кошулуңуздар. Жана бүгүн анонс кылбай жөн эле сиздер менен чыгуу максатым дагы эмне болду? Сиздер менен сүйлөшкүм келип атат, сиздер менен баарлашкым келип атат. Мага түз эфирге суроо берсеңиздер болот, комментарийге, андан сырткары запроста жөнөтүп суроолорду берсеңиздер болот. Мен сиздерди онлайн полностью консультация кылганга даярмын. Жана сиздер көрсөңүздөр керек, мына жаңы жыл башталды, бирок жашообузду мындай өзгөртүп, мындай өзгөргүбүз келип атат, жаңы жашоо баштагыбыз келип атат. Бирок бизде чөйрө жок болуп атат, наставник жок болуп атат, эмнеден баштоону билбей жатасыз да. Именно ушул тарапта мен сиздерге абсолютно бесплатный бир жумалык мен менен болчу сабактарга чакырам. 6 январдан баштап 12-сине чейин сиздер менен биргеликте болобуз буюрса. Салам дейт, кандайсыздар? Жакшы, ассаламу алейкум барыңыздарга дейт. Алейкум ассалам. Бурулавия, как вы? Саламатсызбы? Сонун сөздөрдү жазып атасыз мага, дирекке окуп атам, өзүм жооп берип атам. Рахмат сизге. Жана именно машинамды анонс кылганда жаңы жылдын астында, жаңы жылдын астында өзүмө сонун белек кылдым десем болот. Аябай сүйүндүм. Анан мен үчүн мындай өзүмдү сыйладым да. Себеби канча эмгек, канча уйкусуз күндөр болду. Ошонун мээнети болду десем болот да. Анан мен өзүм выгоранияга түшүп кетпеш үчүн өзүмдү сыйлап турганды жакшы көрөм. Сиздерге дагы өзгөчө айымдарга айтат элем да. Иштегенден кийин эң биринчи өзүңөргө чаптаганды үйрөнүңүздөр, өзүңөрдү сыйлаганды үйрөнүңүздөр. Ошондо энергияңарда көтөрүлүп, мотивация болот сиздергечи, кадимкидей иштегиңиздер келет. Бүгүн эмнелер болот? Бүгүн разборлор болот. Эгерде сиз онлайнда иштеп жүрсөңүз, суроолор бар болсо мага суроо бересиз. Туулган күндөр боюнча разбор болот, сатуу менеджер жөнүндө айтып берем, насаатчылык жөнүндө айтып берем, нолдон баштап эмне кылса болот, өзүңүздүн ситуацияңыз боюнча, как психолог катары дагы, цифровой психолог катары дагы жыл башында эфиримди элге мындай служениядан, элге кызмат кылганда сен акча таба аласың да. Элге кызмат кылганга, элге пайдалуу болгондо сага акча келет. Ушул нерсени өзүңөр дагы мындай өзүңөргө мындай сактап алсаңар болот да. Элге пайдалуу болгондо акча өзү келип баштайт сиздерге. Мен элге пайдалуу болуш үчүн эмне кылсам болот деп суроо бериңиз. Ал үчүн өнөр үйрөнүшүм керек, окушум керек. Бир өнөрдү үйрөнүп алганда мага ошол ийгиликтер келип баштайт деп жооп бере аласыз да. Мен бүгүн жуунуп туруп эле сразу чачымды эч нерсе кылбай койгондо гербезим ушундай кудряшкамын, чыныгы чачым. Поэтому я не успела выпрямить свои волосы. Буду сегодня вот такая пышка-кудряшка. Вот. Так. Тура дейт. Тура. Сиздер менен сүйлөшкүм келип атат, баарлашкым келип атат. Мага запростор уже жөнөтүлүп баштаптыр. Биринчи сиздерге мындай өзүмдүн кандай десем бул жылга болгон планым жөнүндө айткым келип атат. Бул жыл ден соолук жана өзүмдү сүйүү, ден соолук жана именно денем менен иштөө жылы деп жарыяладым, өзүмө дебеймби. Эмне үчүн себеби дегенде эң биринчи байлык ден соолук экен да. Суукта иштебей, өзүң ден соолугуңду в первую очередь карашың керек экен, өзгөчө аял киши. Оорукчан аял эч кимге кереги жок болот экен да. Анан ушул эле себептен именно сатуу менеджер болуп иштесеңиз, үйдө отуруп балдар менен телефон менен эле
WhatsApp аркылуу эле, телефон менен WhatsApp аркылуу эле менин курстарымды, балким сразу Мызаткан Жусуповдун курстарын, башка насаатчылыктагы эксперттеримдин курстарын сатып эле бонус ала аласыз. Мисалы үчүн сатуу менеджер курсу 7500 сомбу онлайн или 15000. 15% алсаңыз канча сом болот? 7500 сомдон 15% алганда 1250 сом сиздики экен. Күнүнө 3 адамга, 5 адамга сатсаңыз, бала менен үйдө отуруп эле сиз 7500 сомдук курстан 15% 1125. 1100 деп коелу. 1100'дү сиз 3 адамга, 5 адамга курс сатсаңыз 5600 сом жөн эле үйдө отуруп балдар менен таба аласыз. Элестетиңиз. А эгерде сиз менин не только сатуу менеджер курсумду, но и продюсирование курсумду, насаатчылыгымды сата алсаңыз, ошончо көп бонус ала аласыз. Андан сырткары, мисалы үчүн Мызаткан Жусупованын командасына мен өзүмдүн продюсированияма 50 менеджер таптап атам. 50 менеджер, мисалы үчүн ал жакта 1000 сомдук курстары бар, жаш өзөгү, трансформация курсу бар, 7000 сом турат, тренажер 17000 курсу турат, 100 000 курстары бар, 200 000 насаатчылыгы бар, элестеткилер, разборлору бар. Ошону сиз клиенттер менен, мына Инстаграмда канча номерлер калып атат, ошолор менен сүйлөшүп, аларга курс же насаатчылык болобу, же мындай кызмат сатып, ошондон процент алып, сиз өзүңүзгө жүзүңүздү көрсөтпөй WhatsApp менен иштей аласыз. Анан бул жакта мен өзүмө команда керек болгондуктан сатуу менеджерин алып чыгып атамын. Мен башка бирөөлөрдөн окуп келген эмес, өзүм чыгарып, өзүм ишене алган команда кыздарды алгым келип атат да. Өзүм команда менен окутам. Менин сатуу бөлүмүмдүн начальниги окутат, мен дагы боломун. VIP тарифте мен өзүмдүн китептеримди белекке беремин. Аларды цифровой психология боюнча VIP тарифке 5 айымды алам. И ал жакта бардыгын Zoom'да отургузуп алып, цифровой психология боюнча разбор кылабыз. VIP'те албетте аларга сатуу, SMM, психология, SMM курсумду да белекке берем. Жарым жылга элестеткиле. Сатууну, психологияны, SMM'ди жарым жылга доступ ала алат. И алар менен еще Бишкектен жандуу жолугушам. Жандуу жолугушуп, кафеняда алар менен полностью сүйлөшүп, окутуп, үйрөтүп баарлашабыз. Так. Бул жыл 9-жыл бул ден соолуктун жылы болот. Бир гана акча тарапка эмес, максаттарды да жазуу боюнча сиздерге рилс эртең чыгарайын. Себеби дегенде максатты кантип жазам, максатыма жетпейм деп да көп жазып атышат. Именно максат жазуу боюнча дагы сиздер менен максатты дагы 4 сфера менен жазам да. Акча, ден соолук, өзүмдүн сүйүктүү жумушум, миссия, предназначение. А туулган күнгө жараша мен миссияны дагы жакшы айтып бере алам да. И 4-сфера бул мамиле. Бир гана сатуу менеджерликте мен акча эмес, мамиле курганды, адамдар менен сүйлөшкөндү, коммуникация кылганды, өзүңдү сүйгөндү, ал жакта еще ден соолугуңду караганды да, мисалы үчүн отпуск алуу, периодически, эс алуу, бардыгы да каралган. И негизи эле жашоодо 4 сфера менен максат коюп, өзүбүздү реализация кылсак сонун болот. Саламатсызбы, кандайсыз дейт, кандайсыздар, жакшы туура дейт, классно. Саламатсызбы, мен нольго түшүп калдым, бардык жагынан выгорание боло баштадым дейт. Тууган күнүңүздү жазсаңыз, тууган күнүңүздү жазыңыз. Ооба, 15-январда бизде сатуу менеджер башталат. Силер 15-нде келер замат кайра сатуу менеджер курсту сатканды үйрөтөбүз. Сразу окуп баштайсыңар. Get курста сабактар бар. Плюс Get курстагы сабак биякта эле калат. Күнүнө саат 10-до Zoom'да жандуу сабактар өтүлөт. Жандуу сабак өтүлгөндө сразу кайра практика кылып WhatsApp'ка отчет жазасыңар. Отчет, домашний задание тапшырып, и Get курстан кайра ошол сабактарды доступ каласыңар. Стандарт тариф 3 айга чейин силерде доступ болот. И чындап эле мага мына ушунча адам комментарий таштап, директ ломится да, ошол номерлер менен иштешкен жакшы менеджер кыздар керек болуп атат. А именно 0дон баштайм дегендерге мен 5 жыл мурун SMM болуп, бир баракчаны 1000 сомго алып барчумун. Бир жумага 1000 сом, бир жумага 2000 сомго алып барчумун. И ошондо 5000 сом алсам дагы айына шүгүр деп бактылуу болчумун да, ушунчалык бактылуу болчумун. Мага запрос таштагандар бар экен, келиңиздер сүйлөшөлү. Кимди кошсок? Ооба.
общий стандарт тарифте общий сатуу менеджерлерге катталгандарга мен общий зумда өтөм, как психолог катары дагы. Мен негизи кудряшкамын, ушундай. Мени кошуңузчу дейт. Кошуп атам. Отклонила дейт. Өзүңүздөр отклон кылып атасыздар, запрос таштасам. Вот өзүңүздөр көп саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жаңы жылыңыздар менен. Сизди Рахмат. көргөнүзгө кубанычтамын. Атыңыз ким? Атым Жаңыл. Ушу жаңы эле жаздым да, ушу трансформация курсунун 16-потогунун катышуусумун да. Анан көрө калып эле сизге жазылган болчумун да, бирок випке жазыла албай калдым, стандартка жазылдым да. Анан баягы мен динамикам чыгып кетип, азыр вообще нольго түшүп калдым да менчи. Эжелер айтып атышат да, сен азыр нольго, динамикаңды көрсөтүп берип, баягы нольго түшүп калдым да, бүт жагынанчы. Ошого кичине разборго берип койсоңуз деп. Туулган күнүңүз? 01/04/1992. Каякта жашайсыз, Жаңыл айым? Бишкекте жашайм, бирок азыр ушу квартирамда чыкпай калды. Койбойм, квартира издеп жүрөм ошо. Мындай да, менин баардык жашоомо келген ийгиликтин баардыгы көбүнчө кризистен улам болгон. Ишенесизби? Угуп атабы? Кризистен улам болгон да. Менин жашоомдогу баардык өзгөрүүлөр, трансформация кризистен улам болгон. Бул эмнени билдирет? Адам өзү эки жол бар экен да жашоосун өзгөрткөнгө. Кудай ага кризис берет экен, кыйынчылыктарды, же болбосо окууларга барып, окуп анан өзгөрүп, больно трансформация болот экен да. Мен акыркы Дубайга барып окуганымды, Турцияга барып окуганым дагы бул внутренняя трансформация, элестеткиле, внутренняя трансформация да. А жашоом жакшы болуп, бардыгы когда все устраивает, зона комфортадан чыкпайт адам, изденбейт. 5 жыл мурун онлайнга келгенде мен атам каза болуп калган, выкидыш болгон, жолдошум именно коронавирус маалында жумушу да жок калган учур болгон, 5000 сомго бир ай жашаган учурлар болгон. Биздин квартираны көрсөңүздөр керек, бир комнат Сталинка, Чүй Карпинкада, мектептин жанындагы эки этаждуу Сталинка, эски үй. Бир комнат, эски шкаф турат, көрүп атасыздар, эски диван турат, жерде жолдошум уктап атат. Ошондо да мен мынтип сүрөткө тартып берчимин баарынчы, анан мынтип монтип бат-баттан тартып коюп турмун. Негизи плавно тартылат да, бирок ошону архивден көрүп алып, ушунчалык жүрөгүмөн башыма чейин ыраазычылык каптады меничи. Жаратканыма ушунчалык ыраазы болдум да. Себеби дегенде, эми күнүмдүк проблемалар боло берет бизде, кейсиң, жетишпейсиң, бир нерселер боло берет, бирок ошол жашоомду көрүп, азыркы жашоомду көрүп, Кундуз, как ты можешь жаловаться, как ты можешь быть неблагодарной, как ты можешь ныть, как ты можешь ушуга шүгүр айта албайсың деп ушунчалык өзүмдү ойлондум да, жүрөгүмдү ушунчалык ыраазычылык каптап, 1000 мертебе Кудайыма ушунчалык көзүмөн жаш алып шүгүр айткым келип атат азыр силердин астыңарда дагычы. Бул Инстаграм бул эми себепчи да, албетте жаратканым берип атканы колдоосу болду, бирок Кудайым берет деп эле отура бербей, аракет кылгандарды Аллахым колдойт да. Иштеп, аракет кылып, баардыгына ушундай умтулуп, албетте жаратканымдын колдоосу менен, анан акча таап эле улам эле отурбастан улам изденип, окуп, мен баарын билем, я все знаю дебей кайра постоянно окуп турганыма ушунчалык шүгүр айткым келет. Анан мунун баардыгы ооба жакшылыктар, кыйынчылыктар, ошол нерсенин баардыгы албетте жаратканымдын берген сыноолору, күндөрү десем болот. Анан кантип ушундай ийгиликке жетебиз десеңиздер, эң биринчи мен нолдон баштаганда Лалафодон кийимдеримди сатып, жашоомду өзгөрткүм келген. Кеп СММде эмес экен, кеп там сатуу менеджер болуп эмес, жашоомду өзгөртөм, ошол чөйрөгө кошулам деп мен үйдө отуруп балдарым менен
акча табам, өзүмө хочу дегем да. Анан ошондо 1000 сом, 5000 сом тапкан учурда дагы өзүмдү бай сезип шүгүр айтчумун да. Өзүм бактылуу болчумун ошондочу. 5000 сом таптым, ура деп барып пепси алып балдарыма тамак алып берип, кудуңдап ошондо сүйүнүп, анан психологияда да бар да, кичинекей ийгиликтериңди дагы баалап, ыраазы болуп, ошону да отмечать эткенди үйрөн деген нерсе да. Кудайым ошончолук көп берет. Кудайыма 1000 мертебе шүгүр. 37 000 долларлык машина алып атканыма, ушул квартираларга баардыгына шүгүр. Мейли ошол 1 жыл мурун выкидыш болгон случайыме дагы жаратканымдын баардык берген сыноосун пенде көтөрөт экен. Болгону аракеттен биз аракеттенишибиз керек экен да. Анан сону мүмкүнчүлүк да. Мисалы үчүн сатуу менеджери болуп иштеп, сиздер эң жакшы результаттарды жаратсаңыздар, сиздерге кайра окуганга дагы биз сертификат беребиз. Кайра повторно же курбуңузгабы же болбосо дагы бир башка таанышыңызга белек бергиңиз келеби, сертификат береке беребиз. Эмки сатуу менеджери 15 февралда башталат, бирок ал жакта командага уже алабызбы, албайбызбы, командабыз толуп калабы билбейм. Бирок азыр мына 15-inde силер окуп баштаар замат кайра эле сатуу менеджерин, андан сырткары Заткан Жусупованын курстарын сатып баштайсыңар сразу. И менин гет курсумда канча деген курстар бар. Андан сырткары Алия Элибесова повар айымдын курсу турат даяр. Пожалуйста, Кундуз мени запуск кыл деп атат. Андан сырткары насаатчылыктагы менин эксперттерим, насаатчылыктагы менин окуучуларым бардыгы 2ден 3төн сатуу менеджер бериңиз деп атат. То есть параллельно аларда да иштесеңиздер болот. Канча мүмкүнчүлүк бар, болгону өзүңөр аракет кылышыңыздар керек. Бул жакта ушунча каршылык болуп атыптыр, жаңылайым. Сиз эфирден чыктыңызбы? Мен угулуп жатамбы вообще? Барсызбы? Бармын, ооба. Жаңылайым, азыр эмне иш менен алесиз? 94сүз, 92. 92, Азыр ошо өзүм негизи переводчисымын, бирок буну дагы кураторлорума айтканмын, алдыга кете албай атам депчи. Азыр болсо простой эле горничная болуп отельде иштеп атамын. Бирок Мен кандай десем, эмне деп койчу эле, эме англичандар менен сүйлөшүп азыр мындай эме болуп атат да, меникичи. Эмне деп практика. Азыр канча жаштасыз? 32 жаштамын, 33кө чыгам 1-апрелде буюрса. 32, 33кө 1-апрелде чыгат экенсиз, Вау! Сизде момдай, вы страдаете, да, сейчас? Страдаете? Я вас поздравляю. Я вас поздравляю, потому что всю жизнь, это будет всю жизнь страдания, недовольство. Эмне үчүн мен сизге азыр айтып берем. Сиз бир турбайсызбы? Мен дагы бирмин, бирок мен 28имин. Бирлер лидерлер да, лидерлер. Анан сиз деген момдай, сизде биякта недовольство бар экен да, недовольство. Недовольство бар экен. Анан азыр миссияңызга вступать этип атасыз да, 33кө чыккантасыз. Азыр болсо монтип баштадыңыз. Акча, результат, деньги, деньги, деньги хотите. Вы хотите результат. И результат сиз үчүн только акча болуп баштады да. Вы хотите большие деньги, результат. Сиз үчүн азыр только результат. Анан жолдошуңуз барбы, балдарыңыз барбы суроо? Биринчи жолдошумдан бир балам бар. Экинчи жолдошумдан азыр балалуу боло албай атабыз, бирок эки жолдо жүрөбүз, бирок кайра чогуу жашайлы деп жатабыз да. Курска келгенден бери ошол нерсе келди. Сизде, смотрите, эмоция реально көп экен, идея көп экен сиздечи, бирок ошону сиз ишке ашыра албай атасыз да. Анан энергияңыз дагы жок. Энергия жок болгондуктан сиз бат чарчап каласыз. Дисциплина жок. Анан сиз интровертсиз. Все должно быть как я хочу. Мен айттым ошол нерсе деп. Азыр сизге больно болуп атабы трансформацияда? Это круто. Сиз ошону кабыл алышыңыз керек. Вы должны это принять. Да, я прохожу трансформацию. Да, чистка сознания болуп атат. Чистка сознания. Мен Дубайга барганда, я трансформация алдым, мне было больно. Эң эле шүмшүк мен турбаймынбы? Күнөөнүн баары менде турбайбы дейсиң?
Вот это же круто. А биз эмне кылып барабыз? Күйөөм шүмшүк, бул шүмшүк, баары шүмшүк, командам не то, булар мындай, булар дохлый, нормальный жумушка мени орноштуруп коюшпайт, мага баарын кылып коюшпайт, мени эч ким түшүнбөйт. Мен святая, баары шүмшүк. А на самом деле кептин баары өзүбүздө болот. И вам больно вдвойне от того, что сиз иерархиянын баарын бузуп, туура эмес сөздөрдү, туура эмес кыймылдарды жасагансыз. А сиз ошону азыр принимать этип атканыңыз үчүн больно болуп атат да. Мен туура эмес кылган турбаймынбы? И вы страдаете от того, что бардыгы сиз каалагандай болбой атат. А сиз любите же. Мен айттымбы? Мен айтканды жазагыла. Бардыгы мен айтканда болуш керек. Үйгө келгенде деле муну кылып койбойт белең, тигини кылып койбойт белең, уже претензия кетет да. А жашоо биз каалагандай болбойт. Биз каалагандай, сиз бардыгын сиз каалагандай каалап атасыз да, андай болбойт. Сиз еще мындай башкарып, руководить эткиңиз келет да, бирөөгө баш ийип иштегиңиз келбейт. Контролерсуз, контролдооңуз келет. Акча кайсыл жакта көп болсо, сиз иштеп кете аласыз. Любой жакта, любой кара жумуштан да качпайсыз. Главное бабки. Бирок башкаргыңыз келет да, руководитель болуңуз келет. Бирөөгө баш ийбей өзүңүздүн участогуңузда барып иштешиңиз керек. Анан вы женщина с яйцами, можно сказать, такая мужичок болуп баратасыз да, и вы такая прям монтип жоопкерчилик өзүңүзгө алып алып монтип иштейсиз да. Анан хотя вы этот сфера 6 экен, комфорт, психологияга жакын экенсиз, дагы жакшы кичине мындай мамилени дагы түшүнгөн аракет кылат экенсиз, но мен сизге биринчи кеңешим бул адамдар менен сүйлөшүү. Еще сиз мындай да, уккуңуз келбейт, укпайсыз. Өзүңүз каалаганды угасыз, мен айтканды жазаш керек, мен айтканды кылыш керек дейсиз. Андай эго, напсиңиз бийик. Андан кетиңиз. Напси бийик сизде. Эго күчтүү. Эгодан кетиңиз. Ал нерсе сизди мындай да, сизде монтип внутри страдать этесиз да. Бул нерсе сизде дайыма болот. Мындан кетиш үчүн ходьба, басканга, физикалык культурный мындай физикага өтүңүз. Анан кара жумуштан качпайсыз да, канчалык көп иштеген сайын ошончолук көп акча келет сизге. Анан бул сатуу менеджерине онлайн тарифке катталыпсыз, азаматсыз, жанталашып иштеңиз. Биякта реально бул жумушуңузду кетпей туруңуз, бирок ушул жакты жанталашып иштеп баштаңыз. Потому что сиз сатуу менеджеринен балким сизде 1 ай, 2 ай, 3 ай менден окуп, иштеп, акчаларды таап алгандан кийин дополнительный кошумча 20, 30, 50, 100 миңге чейин тапса болот. Ооба, биринчи айда балким 10 миң табасыз, балким 5 миң табасыз, андан кийин 10, 20, 30 миң. Балким трансформацияга куратор дагы болуп кетесиз, потому что сиз жакшы психологсуз да, мындай комфортный, эч ким менен урушкуңуз келбей, түшүнгүңүз келе берет. Творческая психология. Тем более трансформацияны окуп атсаңыз, ал жака мага кураторлор керек. Тем более сиз азыр менеджер болуп атасыз да. Менден окуйсуз, ошол эле полностью Заткан Жусуповдун курстарына коем. Ошол жакты сатып баштайсыз, кошумча киреше болот. Анан сизде 5 жок экен, адамдар менен сүйлөшкөндү, адекватно сүйлөшкөндү, сатканды үйрөнүңүз. Сатканда кичине хромаете. Анан допустим, даже голосуңуз менен да, сатуу менеджер болуп иштегенде там мындай сизде мындай руководительдин голосу да катуураксыз да, тарс еще бетке деп айтып салышыңыз мүмкүн. Жумшактыкты наработка кылыңыз, адамдар менен сүйлөшкөндү, мягкость. Анан анализ жок экен да. Квантовый психологияда бул апаңыз менен болгон мамиле. Көрдүңүзбү, 2 жолу ажырашыптырсыз, апаңыз менен мамиледе хромаете. У вас есть претензии к маме. Себя, может, не принимаете, мамаңызды өзгөрткүңүз келип атат. Ошон үчүн мына мамиледен жабыркап атасыз. А бул жакта анализ жок деп атат. То есть тапкан акчаңызды уже слив кылып баштайсыз на воздух. Чачасыз да? Чачасыз мындайча айтканда. Поэтому я рекомендую вам, сиз энергияңызды көтөрүшүңүз керек. Физикалык тоже активность керек. Чөйрө менен кошулганда, мына группага чөйрө кошулдуңузбу, адамдар менен сүйлөшкөндү. Ошончо клиенттер жазабы, даже кураторлук трансформацияга куратор болуп баштаганда адамдар менен сүйлөшкөндү, укканды үйрөнүңүз. Сиз уккуңуз келбейт да, укканды үйрөнөбүз да, перебивать этесиз, мен айткандай болуш керек дейсиз, действияңыздачы, ошон үчүн укканды үйрөнүңүз. Анан жан дүйнөңүз жанчылып страдать этип атканыңыз, мен сизди түшүнөм. Потому что мен дагы бирмин, просто мен 28мин да. Более мындай биринде сиз чистый бир болуп атпайсызбы, мен 28 болуп атам. 2 бул түшүнүктүү дегенди билдирет. Адамдар менен мамиле кургусу келет. 8 бул акча, деньги, результат. А сиздин миссияңыз азыр вступать этип атат да, сизде өзгөрүүлөр болуп атат. Ошондон дагы страдать этип баштап атасыз. И плюс из-за того, что сиз азыр мисалы үчүн реализацияда эмессиз да. Сиздин реализация ошол эме да,
өзүңүздүн балким бир мындай тур компания болобу, балким мына именно азыр өзүңүздү кошуп атасыз да, мына творческий психология сиздин нишаңызчы, творческий психология плюс недвижимость. Недвижимосттар менен алып сатуу, жакшы сата аласыз, бояктан сфераңыз жакшы иштесе мына бир жылын ашкандан кийинчи адамдар менен мягко, акырын, но бул бетке айткандагы честно деген жагыңыз бар экен да. Я вам рекомендую адамдар менен в любом случае мамилени сактаганга аракет кылыңыз. В любом случае мамилени сактаганга аракет кылыңыз. Анан бизде сатуу менеджерине уже катталыптырсыз. Даже онлайн тарифте болсоңуз, общий албетте ооба бизде аягында либо онлайн зумда кылам, полный эле бир жарым саат, албетте кыскача эле болуп калат. А именно VIP тарифтегилерди мен алар менен 4-5 менен полный зумдан разбор кылам. Бирок кандай десем, сиз азыр трансформацияда окуп атканыңыз сизге плюс, потому что именно Заткан Жусупованын курстарына балким сатуу менеджерликти дагы менин курсумду сатып уже эле процент параллельно сиз бир ай окуп такша аласыз. Там чалынасыз, үйрөнөсүз, опыт, практика. Как минимум курстун акчасын актай аласыз да. Но дальше сразу командама кошулдуңузбу, сразу как раз таки трансформация курсун окугандар мага еще керек. Бул сонун мүмкүнчүлүк, потому что кайра трансформацияны сатып, балким ошол жака кураторлукка да калып калабыз да, потому что биринчи куратордун жардамчысы болосуз, жашоо өзөгүн и так далее да. То есть бул чөйрөдөн качпаңыз. Сиз еще интроверт турбайсызбы? Анча адамдар менен сүйлөшкүңүз келбейт экен. Анча мынчалар менен тупой мындай бир эме не авторитеттерди вообще сүйлөшпөйт болушуңуз керек. Мен деген мен адамдарды бөлөм да, но я знаю это минус мендечи. Мен, например, мындай развитый адамдар менен аябай тил табышып кетемин да. А вот мындай баягы башкача андай болбогон адамдарды как бы деп коет экенмин да. Мен ошону көрдүм, ошонучу. Сиз айтып атпайсызбы? Мен деген негизи дары сатчумун эжем буга чейинчи. Бирок мага акча келбейт да. Негедир эле 30 миңден чыкпай атам азырчы. 30 миңден кириши чыкпай атам да. Канча аракет кылып атам, бирок болбой атат да. Ошо сатуу менеджеринде иштедим, дарыларды саттым. Сатуу боюнча эң жогоркуну көргөзүп алдым, бирок акчам мынча келип албады да. Мен сизге айта алам эмени. Сизде азыр миссия вступать этти да, сиз эмичи вообще мындай күнү түн иштегенге даяр болосуз да, акча деп баштайсыз. Только результат сиз үчүн акча болуп баштайт да. Анан бияңыздагы, башыңыздагы кыймыл аракетиңиздагы трансформация курсуңуз барбы дейт. Жок, ал менин экспертимдин курсу. Заткан Жусупованын курсу. Ошонун курстарында сатышат да сатуу менеджерлер. Анан сиздин бияңыз полный результат сиз үчүн только акча болуп атат да. Кээ бирөөнө, мисалы үчүн жана экилерге результат бул мамиле болушу мүмкүн. Жакшы мамиле, мен жакшы мамиле кылып атам адамдарга. Мен аны түшүнүп атам, ал дагы результат аларга элестетиңиздер. Анан сизге көбүнчө азыр уже акчага басым жасап баштадыңыз, сиздин энергияңыз алмашып баштады да. Анан эми акча келип баштайт сизге, потому что сиз ЕБШ өлө иштеп баштайсыз да. Анан я вам рекомендую анализ. Сиз эмоцияга аябай алдырып туруп, щедрая бир эметкенде мотуп жок болсо деле берип салат экенсиз да, слишком щедраясыз. Мен дагы щедраямын. Щедростьти анализ деп кылыңыз. Жардамды анализ кылып кылыңыз. Люди и так неблагодарны. Мындай эч ким сурабадыбы жардам, кылбаңыз, энергияңызды коротосуз. Сизде и так энергия жок экен. Мына мага келген адамдын баардыгы менин энергияма келет. Ты такая энергичная, у тебя такая классная энергия. Я залипла на твоей страничке, кечке бүт баракчаңды карап чыктым, ар бир постуңду. Только энергия, видите? А вот у вас хромает вот эта планка. Харизма, энергия деген проявленность, да. Хотя сиз лидер экенсиз да. Анан я не знаю, глубоко копать этпей эле коеюн, но балким сизде мындай подавление болунган в детстве. Может, сизде мындай именно лидерский качествоңузду басып койгонбу и так далее, да. То есть блокторуңуз көп экен, но өзүңүз менен иштеңиз. Даже бир ай аздык кылат, өзүңүз менен параллельно ошол практикаларды кылып, жазап иштеңиз. Чөйрөгө кошулуңуз. Сиз интроверт турбайсызбы? Анча мынча көп сүйлөшкүңүз келбейт экен. Анан мисалы үчүн мен деле сиздей бирмин, биз элдерге холодный стерва көрүнө беребиз да. Эчтеке күлбөй мындай жөн эле турсак деле стерва, ой она такая строгая дей беришет. Бул биздин турган турпатыбыз эле ошондой да. Анан сиз өзүңүз башкарма руководитель эмесиз да. Жакшы өзүңүздү көрсөтүңүз, покажите себя, потому что сатуу менеджерликке келгенде дагы балким там старший менеджерге чейин, робко чейин көтөрүлө аласыз. Ошол жаңы
каалайм сизге, игиликтерди каалайм. Позитивное мышление, анан сиздин бу именно минуска кетип атканыңыздагы азыр сизде именно кризис, трансформация болуп атат да. Это хорошо, потому что мага кризис, трансформация келгенде мен кыймылдап баштагам. Адам качан өнүгүп окуйт? Кризис болгондо. Мен бойман түшүп калган 4 жыл, 5 жыл мурун бойман түшкөн, атам каза болгон, күйөөм госчумушта иштейт, элестетип эле зарплатасы 20 000, 30 000, кредит төлөйт, ипотека, акча жок. Ошентип памперске акча жок болгондо мен ыйлагам да. Мен ушинтип жашоону каалабайм дегем. И биздин квартираны көрдүңүз мисалы үчүн, анан ошондо мен өзүм чечим чыгаргам. Мен жолдошуман. Потому что мен ушинтип жолдошум эмне үчүн үй албайт, мага айфон бербейт деп күнөөлөй бергенде бойман түштү. И именно женский орган, женский часть менен күйөөңдү обвинять эте бергенде, күйөөңдү күнөөлөй бергенде ооруп каласың по-женски. Анан ошол нерсе ракка айланып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн претензиядан, күнөөлүүдөн качабыз, кылбайбыз. Жок, мен айттым да, жок, мен жоопкерчиликти өзүмө алам. Мен балдарыма керекмин. Мен өзүм жашоомду өзгөртөм деп чечим чыгаргам. Ошондо Лалафодон бүт кийимдерин баарын саткам, потому что депрессиядан толуп кеткенмишим. Семирип акча бүт болгон күчүмдү тамактан чыгарчумун. Таарынычымды, баардыгын тамакты жеп чыгарчумун да. Анан ошол периодто СММ курсту сатып алганымда Лалафодон кийимдерин саткан, балдарымдын кийимдерин саткан. Игеп ал жакта курс эмес экен. Жашоомду өзгөртөм деген чечим экен да. Өзүңө твердо, когда ты это так решаешь. Анан сиз деген мындай да, катышкыңыз келбейт да, көп адамдар менен анча мынча сүйлөшкүңүз да келбейт экен да. Ошон үчүн бу эмоцияңызды, бу страдать этип баштадыңызбы, идите в холодный душ сразу. Либо же чыгып туруп элеп, эме холодный душ или душ принимайте, либо басканга аракет кылыңыз, действияга. Потому что сиз страдать этип, внутри постоянно страдание болот да. И бул нерсени өзүңүз менен проживать этип, практикаларды сүйлөңүз. Да, хорошо, ооба ушундай болду, мен өзүм эме кылам деп өзүңүз менен катуу иштешиңиз керек. Бул 1 айлык эмес, бул деген жарым жылдык иш над собой. Өзүң менен иштеш это очень сложно. Өзүң менен монтип отуруп алып, сезимдериң менен иштеп, ооба ушундай болгон, ооба мен ооба бойман түшүп калдым, Кудай ушундай экен, эмне кылайын буйрбады, там надо наработать над собой, да, то есть потому что сизде дагы ушундай сезимдер бар болсо, күнөөлүү сезим болсо, албетте билесиз, акча келбейт. Анан жана акчанын баары турбайт деп атпайсызбы? Кайра эле апаңыз менен болгон мамилеге келип такалып атат. Акча качан берекелүү болот? Апам менен мамиле жакшы болгондо, апамды мен кабыл алганда, апамды мен өзгөрткүм келбегенде жакшы болот. Ошон үчүн өзүңүз менен иштеңиз. Азыр курс доступта. 1 февралга чейин доступ болот. Практикаларды жазаңыз, претензиядан кетиңиз, анан жанагындай могу эметип атпайсызбы? Страдать эткен сайын энергияңыз кайра кетет. Вы и так без энергии, бат чарчап каласыз, и тут еще кетип калат. Хорошо? Ладно, сизге игилик, дагы да сүйлөшөбүз, буюрса, жолугушабыз дегендей. Буюрса, рахмат сизге. Выпускнойдо жолугушуу болот, ошондо келесиз, жандуу жолугушабыз. Хорошо, макулсуз. Күтөм. Рахмат. Рахмат. Кантип чыгыш керек эле? Мен X'ти басасыз үстүнө. Всё. Рахмат. Сон. Айымдар, ооба бизде VIP тарифте трансформация сатуу менеджер курсун 15 январда башталат, 1 ай болот. Күнүнө жандуу зумдар менен окутулат. Андан сырткары Get курстагы сабактар азыр меске жооп берем. 15 январда сатуу менеджер курсубуз башталат. Азыр бизде каттоо жүрүп атат. Күнүгө Zoom'дан жандуу үйрөтүлөт. Андан сырткары Get курста менин сонун сабактарым бар. Бир сатуу сабак, именно биздин WhatsApp группага кошулсаңыздар, менеджерлерге жазсаңар, номерлериңиздерди ушул жака калтырсаңыздар болот. Менеджерлер силерге именно сатуу боюнча сабак, жеке бренд боюнча сабак группага да кошуп коет. Күнүгө биздин WhatsApp группабызга эртең менен кечинде 2ден сабактар бесплатно жөнөтүлүп атат да. Анан алар жөнөтүлүп атат, бирок биздин полноценный курсубуз 15 январда башталат. Ал жакта биз күнүнө Zoom'дан, андан сатуу бөлүмүм полный командам үйрөтөт. Сразу сатып баштайсыздар. Бизде сатчы нерсе толтура. Бул жакта корком, сатуу менеджерин окугам деп атат. Сатуу менеджерин окусаңыз, кайра бизге келип окусаңыз болот. Командага сразу окутуп туруп алып калабыз. VIP тариф 15 000 турат. Ал жакта мен ушинтип полный разбор кылам. Плюс еще силерге электронный китепчеңерди распечатка кылып
цифровой психология боюнча өзүңдүн жолдошуңдун дагы распечатка кылып, балдарыңдын дагы 1 жылдык годовой календарьды дагы белекке берем. М плюс менен алсаңыздар болот, кэш тую менен алсаңыздар болот. М плюс эртең иштеп баштайт экен. Банктар 8-не чейин азыр эс алууда экен. Бирок уже толук төлөм аткаргандарга биз бонустарды бердик. Бонустарды алып уже окуп конспекттеп баштаңыздар. Менин күнүмдүк ушундай дептерим бар. Бул жака мен күндүгө жазам да, эмне иштерди жазашым керек. Анан именно максаттар боюнча бул жакта целдеримди, максаттарымды ушул жака жазам. И мындай да, декабрь айына запланировано, сделано, ар бир нерсени жазып, муну лайфхактар менен да сабак тартышым керек экен, потому что максат жазганды билбегендер да бар экен. Азыркы деле мына Жаңыл мырза айым максат боюнча только акча деп атат, фокус, көрдүңөрбү? Но акча келсе ден соолугуңуз кетип калышы мүмкүн. Ошол тапкан акча ден соолугуң менен кетип калат. Же болбосо акчаң туруп, мамилең начар деп кой, элестет. Мамилең начар, же эч ким жок сени колдогон, же мындай сени сүйгөн, мээрим күтөсүң, жана акчаң туруп өзүңдү мындай тааныта албасаң, жылдыз болгуң келет, өзүңдү билбейм, жолдошуң миллиондоп акча тапса деле, аял катары реализация души деп коет да. Өзүң акча тапканды, да хоть мындай көңүлдүү жумуш жасаганды, чөйрөгө кошулуп, командага кошулуп, өсүп, өзүңдү өнүктүргөнү аракет жасашың керек да. Өзүңдү постоянно. Кээ бир айтат го, толтура курс окудум, результат жок депчи. Суроо беребиз ыраазымчы. Сен үй тапшырманы аткардың белең? Жок дейт. Анан мен мисалы үчүн толтура курстарды окудум. Дубайга да мына акыркы барып окуганыма толтура акча кетти да. Перелет, проживание, окуунун баасы канча. Анан караңыздарчы, мен чачымды жууп туруп эле, кургатып туруп, эч нерсе кылбаганым дагы кербези. Кудряшкам. Силерге новость. Күнүгө утюжок менен түздө элестеткиле. Тиги эмнеле, тиги кудрявыйлар түз чачты мечтать этсе, түздөр кудрявыйды мечтать этет дегендей. Кундуз айым, мени разбор кылып бериңизчи дейт. Кыйналып турам, я страдаю дегендер көп экен. Айымдар кыйналбайбыз, давайте чыгабыз ушул абалдан, себеби дегенде чөйрө менен кошулуңуздар. Силерде акча көп болсо деле чөйрөгө кошулуп иштегенге аракет кылыңыздар. Ошол өзүңүздүн аракет менен иштеп көрүңүздөр. Чөйрөгө кошулуп, бул жакта бир гана сатуу менеджер болуп иштөө максатында эмес, өзүңүздүн курстарыңыз болобу, өзүңүзгө мындай балким опыт керек. Андан сырткары именно базарда, соода сатыкта иштесеңиз, адамдар менен адамча сүйлөшкөндү, коммуникация кылганды, WhatsApp аркылуу иштегенди, переписка менен кээ бирөө бар го, орой. Суроо берсең, деп жооп берип койгон, же смайлик колдонбойт, корс мүнөз, хотя ички дүйнөсү балким сонун адам болушу мүмкүн да. Анан бул жакта кайра эле трансформация дейм го. Сатуу менеджерде биз общий да зумдан сабактарды өтөбүз. Мен менен ушундай VIP тарифтерге мен прям личный разборлорду жасайм. Анан мен менен зумдар болгондо дагы именно сатуу техникаларын проработка кылабыз, именно сатуунун психологиясын. Себеби дегенде мен үйүмдө жанымда турган 2 магазиндин бирөөсүнө эле баргым келе берет. Себеби дегенде ал алыс болсо дагы ошол дүкөндү тандайм. Себеби дегенде киргенде күлүшөт, жылмайышат. Кандайсың Кундуз дейт. Карызга беришет. Мен мисалы үчүн миллиондоп акча тапсам деле, мен магазинге барып карызга жаздырып, жолдошума жаздырам да, Нурсултанга деп. Потому что Нурсултан бизди обеспечивать этет, продукт алат, квитанцияларды төлөйт. Барып ошентип жолдошума жаздырам да. Это получается карызга дагы берет. Плюс рахмат соодаңа деп дагы жакшы сөз менен сүйлөйт. Ушунчалык жүрөгүң ысыйт да, ыраазы болосуң. Бул элементарный нерсе, биз ойлойбуз, биз ооз бар, бизде сүйлөйбүз депчи. Сен адамча сүйлөгөндү дагы, коммуникация кылганды да билбешиң мүмкүн. Кандайсыз эжеке, жакшысызбы деп бир сөз сүйлөп коюп, кээ бирөө бар, мисалы үчүн, эшиктен деле да, когда тебя узнают, там, ой, кандайсың, жакшысыңбы деп кээ бирөө учурашат да, кээ бирөө болсо тааныса да, деп чымтып. Бул жакта блоктор да болушу мүмкүн. Адам биринчи жазгандан, биринчи группага жазгандан да тартынышы мүмкүн да. Анан негизи менин чөйрөмө, менин полеме келсеңиздер болот. Бишкектегилер менен мен жандуу жолугушуу дагы өткөрөмүн. Ал акылуу болобу, же болбосо бесплатный встреча болобу билбейм, балким 18-inde
болот. Андан кийин негизи бул сатуу менеджер курсунда окугандар менен күнүгө биз бир чатта болобуз, сүйлөшөбүз, иштешебиз. Именно менин командамдын внутрянкасын, кухнясын көрө аласыздар да. И андан сырткары дагы VIP курс качан башталат? VIP менен стандарт экөө бирдей 15-inde башталат. VIPтер менен биз жандуу жолугушуу бар VIPтерге. Ооба, VIP ана мен VIPмин деп коронаны кийип албаңыздар. VIP болсоң да жанталашып иштегиниң. Себеби дегенде VIPтерге биз китебимди белекке берем. 1 ай окуйсуздар. SMM курсумду жарым жылга белекке берем. Психология курсумду жарым жылга белекке берем. Өзүңдү, жолдошуңду электронный китепчеге разбор кылып туруп сага навсегда белекке берем. Жолдошуң кандай, өзүң кандай биле аласың. Мен разборум 6000 турат. А бул 15.000ге силер 1 айга эмнени ала аласыздар? Сатуу менеджерин жарым жылга, SMM курсумду, погружение в SMM бир жарым жылга, психология курсумду, өзүң жөнүндө разбор, 1 жылдык годовой календарь. Балдарың бар болсо, балдарыңа да календарьларды жөнөтөм, макеттерди. Именно баланын кайсы тарабын развивать этиш керек. Андан кийин жолдошуңуз бар болсо, жолдошуңуз жөнүндө электронный китепчени жөнөтөм. И VIP тарифтегилер еще менин китебимди алышат. Мен менен жандуу жолугушуу бар курс ортосунда и курстун аягында. Вот. Бөлүп төлөө каралган. 6 айга чейин, 3 айга чейин бөлүп төлөсөңүздөр болот. Менеджерлерге жазыңыздар, кэш туу менен, М+ менен алсаңыздар болот. Анан командама каласыздар, 100% трудоустройство бар бизде. И мен менен иштешүү бул стабильность. Стабильность деген эмне? Стабильность деген мен өзүңүздөр көрүп атасыздар результаттарды. Канча бизде курстар чыгып атат. Сатуу менеджери, насаатчылык, продюсерлик курсу, Заткан Жусупова, психолог айымдын курстарын сатасыңар. Анда сырткары мен насаатчылыгымдагы эксперттериме дагы берем сиздерди. Китебиңиз эмне жөнүндө жазылган дейт. Мен китебим бренд аттуу китеп. Личный бренд 0дон жолдошуң колдобой, ата энең миллионер эмес, 0дон баштап кантип жеке брендиңизди көтөрсөңүз болот. Анын ичинде цифровой психология, полный кыргыз тилинде бренд аттуу китебим. Китебим жөнүндө дагы силерге рилс чыгарышым керек экен, сторис. Өзүмө жазып коеюн, китеп деп. Китеп бренд. Цифровой психологияда 3 жылдан беримин. Менин өзгөчөлүгүм эмнеде? Именно психологияны колдоном полностью. Так, бул жакта мага запрос таштагандар дагы көп экен. Давайте примем. Кундуз айым, мен да разбор кылып бериңизчи, сураныч 28-10-85 дейт. Круто, лидер вы, лидер. Иштерман айым экенсиз. Адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүңүз. Бар экен сизде коммуникация. Анализ кылганды үйрөнүңүз жана энергияңызды. Баасы канча сом дейт. Разборду курска келиңиздер, ошол жактан кылабыз разбор. Точно дейт. Кутман кеч мени разбор кылып бериңизчи дейт. Мен дагы чөйрөгө кошулуп өнүккүм келет. Мен обычно чөйрө мен менен бир команда болуу, командамда иштөө, ошол максатта да көп каалашат бизде. Кантип чыгабыз, кантип дейт. Запрос таштасаңыздар мага чыга аласыздар. Так, буякта суроо болду. Мен башка курста окугам, сатуу менеджери, бирок жумушум жок, калам деп корком дейт. Жумушу жок калбайсыз. Бизде жумуш толтура. Сатуу менеджер. Негизи эле менеджерлер бардыгына керек азыр. Элестетиңиздер, мына мага дирекке күнүгө каттар келет, номерлер келип атат, WhatsApp'та канча адам жазып атат, реклама кетип атат. Мунун бардыгы күнүнө бизге бир 200 адам жазат. Анын бардыгына мен, кечирип коюңуздар, жетише албаймын. Команда менен иштеймин. Менин ошол командам сиздерге, я надеюсь, толук, жакшы мамиле кылып, сонун кылып жеткирип атат деген үмүттөмүн. Эгерде сиздердин дагы сурооңуздар бар болсо, дирекке жазыңыздар. Ушул мына прямой эфирге келип, консультация алганга сонун мүмкүнчүлүк. Хочу, пожалуйста, дейт. Приходите, девочки, буга чейин сатуу менеджерине окугам. Коркуу бар дейт. Сата албай калсам жумуш жок калам дейт. Сата албай калсаңыз, мисалы үчүн биздин курсту окуп сата албай калсаңыз, жүрө бересиз командабызда. Но эми иштеп сатканга аракет кылыңыз, биз сизди кетирбейбиз, өзүңүз эле кетип калбасаңыз. Балким сиз сизге мен насаатчылыктан, мисалы үчүн жаңы баштап аткан психологдун номерин ошого менеджер кыла алам. Акырын, шашпай, анын уровенинде, анын деңгээлинде, аз көлөм менен күнүнө бирөө экөө жазса, ошолор менен иштешип, кошумча киреше катары колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн
темпиңизге жараша өзүңүздүн балким кээ бирөө жайы болот ошондой жумуш катары да кабыл алсаңыз болот. Анан мен өзүмдүн кыздарымды колдойм. Сатуу менеджерликке келип өзүңүз SMM IDS экениңизди, мобилограф экениңизди көрсөтсөңүз, жумушка дагы алып, балким практика кылып сизди көрүп, өзүмө албасам дагы насаатчылыктагы эксперттериме беришим мүмкүн. Продюсированиядагы эксперттериме берип, сиз менен кызматташышым мүмкүн да. Ошон үчүн кандай өнөрүңүз бар, курска келгенде айтып, өзүмө чейин чыгып, кураторго айтып, мен ушуларды жазайм, мен буларды кылам деп проявляйтесь, айткыла тымпыйып отура бербей, өзүңөрдү чыгарып көрсөткүлө ошол жактан бүт өнөрлөрүңөрдү. Анан нолдон баштап аткандарга кандай кеңешим бар? Жөн эле, мисалы үчүн, эмнеден баштоону билбей жатсаң, хотя вот сатуу менеджер болуп иштеп көрүп, бир мындай чөйрөгө кошулуп, практика кылсаңыз өзүңүзгө сонунда, балким 2-3 айдан кийин сиз менин насаатчылыкка келип калышыңыз мүмкүн. Саламатсызбы? Assalomu alaykum, qandaysiz? Алейкум ассалам, жакшы. Жетишкен ийгиликтериңиз менен куттуктаймын. Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. 2025. Ого атам Сиздин курсуңузга катталдым, стандарт тарифине. Жаңы жыл күнү буюрса, жакшы Классно. ниеттер менен билимге инвестиция кылып, өзүмдү өзүм өнүктүрөйүн деп, сиздин командаңызга иштөө үчүн. Каякта жашайсыз, бурулайм? Бишкекте турабыз. Аха. Мага кандай сурооңуз бар? Сизге суроом деле жок, ошол сиздин курсуңузга катталып, өзүмдү өзүм өнүктүрөйүн деген максатта. Сизди көптөн бери Канча болду көргөнүңүзгө? Эмне үчүн мага ишеним арттырдыңыз? Командаңызга кошулгуңуз келди? мен көптөн бери ошол ар бир чыккан курсуңуздан мындай менеджер кыздардан консультация алып турам да. Анан почему-то катталам, иншаллах катталам деп коем. Убакыт сааты чыкпай жүргөн экен, көрсөчү. Ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты болот экен да. Анан кече жаңы жыл күнү өзүмдү ушунчалык настрой кылдым. Билимге инвестиция кылайын, өзүмдү өзүм өнүктүрөйүн. Анан команда менен иштеген мага эмнегедир жагат. Мен ушул күнгө чейин башка жактарда да мындай ошо как менеджер катары иштеп жүргөм да. Мындай курстардан эмес, но жанагы арабский дин жагынанчы. Анан команда менен иштеген мен үчүн жакшы экен. Мен төрөп үйдө олтуруп калгандан кийин иштебей калып, кайра ушундай бир команда менен иштегим келип, анан сизди көптөн бери көрүп, сиздин баягы результаттарыңызга, өзүңүз айткандай жана энергияңызга да келдим да. Өнүгөйүн, өсөйүн депчи. Почему-то ошончо жанагы немелер бар. Как психолог катары дагы аябай жакшы кеңештериңизди берип, жакшы немелерди кыласыз го. Анан почему-то сизге эле тарта берди да жүрөгүмчү. Башкаларга катышам деп ушунчалык жазылайын дейм, бир нерсе тоскоолдук болуп. Анан кече ушунчалык баягы Зина Гуляйым ушунчалык жакшы түшүндүрүп, жакшы маалыматтарды берди. Анан сразу эле жок, мен жазылышым керек экен деп жазылдым да. Ооба, Зина Гулеже 3 жылдан бери иштейт бизде. Элестетиңиз, 3 жылдан бери Зина Гулеже бизде 3 жылдан бери иштейт. Өзү Ошто жашайт, Ошмууда мугалим. Андан сырткары кошумча еще Арифлеймде да иштейт, и плюс бизде сатуу менеджер болуп иштейт да. Анан ошончалык баарына жетишип, кошумча киреше катары сонунда анан чөйрө менен биргеликте. Негизи ошентип адамдар менен сүйлөшүү да, бул да тажрыйба да. Элестетиңиз, Зина деле мисалы үчүн ар бирөөңүздөр менен сүйлөшкөнү, опыт, тажрыйба, бул да психология. Адамдар менен сүйлөшүү бул эң чоң психология да. Анан ооба, чөйрөбүзгө кошулуңуз, себеби дегенде 8 мартка бирге отурабыз, буюрса Бишкектен. Балким 8 мартка чейин, февралдын аягында балким Алматыга барабыз чогуу биздин команда менен. Пландарыбыз өтө көп. Командамды чоңойтуп атам, масштаб хочу. Анан кандай десем, биз бардыгыбыздар менен наоборот бизге муктажбыз да. Канча адамдар, канча запрос болуп атат. И өзүңүз кошумча иштеп, биз менен кошулуп, жакшы чөйрө күтүп дегенде өнүгүп, кандайдыр бир бонустарга чөйрө менен биргеликте жакшы өсүңүз, анда бурулайм. Рахмат сиздин тандооңузга. Буюрса 15-тен баштап иштеп баштайт экенбиз. Мени дагы разбор бир аз карап бересизби үстүрттөн эле? Хорошо, давайте. 11 07 94.
1994. Запросуңуз эмнеде? Ну, это... Денег нет у вас? Нет, бар, Кудайга шүгүр, ушул турганмы да Кудайга шүгүр, но как мындай депрессияга түшүп кетип аткандаймын да өзүмчү. Склонность есть у вас? А? Склонность бар экен. Мгм. 2-5. Канчадасыз азыр? 30-дамын. Сиз эме турбайсызбы? Склонность бар экен да, негизичи. Депрессияга бат түшүп кеткенге склонность бар сиздечи. Кичине бир нерсе болсо эле болбойт, ишеним, мындай сомнениялар көп сизде. Анан психология сферасына дагы аябай кызыгат экенсиз. Лидерлик сапаттарыңыз бар экен. Сиздин реализация миссияңыз именно сода сатыкка жакшы экенсиз да. Еще сиз бизнес ача аласыз. Бизнес ача аласыз и товарды жакшы сатасыз. Адамдар менен жакшы сүйлөшүп, анан бул внутренний борьбаңыз мешать этет. Все должно быть правильно, все должно быть там справедливо. Бул туура эмес деген нерселер сизди ичиңизден энергияңызды жейт да. Анан адамдарды түшүнгүңүз келе берет. И вот склонность к депрессии бар деген нерсе ушул. Адамдарды түшүнгүңүз келип, двойственность бар да, но вы скрытая лидер, скрытая экенсиз да, скрытая единичка деп коет. Себеби дегенде сизде 3 бириңиз бар экен да, это эго, напси. Анан анча мынча эме экенсиз, матрицаңызда да 5 жок экен, мисалы үчүн анча мынча жакпаган менен сүйлөшпөй котпошуңуз керек. Акча линиясы бар экен, бирок эме кичине өзүңүздү сүйгөндү, анан действие кылганды жалкоо болбой кыймыл аракетке түшүңүз. Кыймыл аракетке түшүңүз, дисциплинага түшүңүз, иштеңиз. Хорошо. Негизи ошо предназначениеңиз больше эмеде экен да. Масштаб бизнес, товарный бизнес, сода сатык, жандуу сода сатык сиздин жакшы реализацияңыз дагы ошол нерсе. Бул жылы пландар көп, буюрса да балким биз товарда сатып калышыбыз мүмкүн деп койбоймбу. Сонун пландар бар депчи. Анан негизи эле айтам да, сиз өзүңүздүн бизнесиңизди, дүкөнүңүздү ачып калсаңыз делечи, 1 жылдан кийин, 2 жыл болобу же ушул жыл болобу, дүкөн ачып каласызбы же сода сатык баштасаңыз деле, сатуу өзүңүзгө керек да, техникалары, адамдар менен сүйлөшкөндү, чөйрө менен, негизи опыт да, адамдар менен сүйлөшкөн бул дагы опыт да. Сиз биз менен иштеп чөйрө күтсөңүз деле, аякта өзүңүзгө сатканыңыз мейли сатасыз, биз үчүн, мен үчүн деп коеюн, но опыт, тажрыйба жана полный өнөр өзүңүздө калат да өмүр бою, туурабы? Өзүңүз колдоносуз. Ошол эле бизнесиңизге колдоносузбу, ошол эле жашооңузда колдоносузбу, бул өзүңүздө калчу өнөр. Биз еще практика берип атабыз. Элестетиңиздер, канча деген адамдарды живой номерин берип атабыз, мен практика кыл депчи. Анан бул жакта мисалы үчүн кээ бир менеджерлер орой жооп берип же туура эмес сүйлөп койгондор бар болсо, башка менеджерге байланып көрсөңүздөр болот, жеке өзүмө кат жазыңыздар, өзүм директте дагы отурам, жооп берем. Ошон үчүн бир эле случай үчүн мындай вывод жасаганга алыс болсоңуздар болот. Бурулайм, биз сизди күтөбүз. Сонун ыраазычылык билдирем сизге, ийгилик сизге. Болсун, макул. Курстан жок. Адамдарга жардам бергиси келет экен Бурулайым көбүнчө. Жакшы сатуучу экен. Ооба, 15-январда биздин сатуу менеджер курсубуз башталат. Барыңыздарды күтөмүн. Именно диреке номерлериңизди калтырсаңыздар болот. Разбор деп жазып атасыздар. 1 саат жеке сиз менен онлайн сүйлөшкөн разборум 3000 сом турат. Ошол жактан консультация кыла алам. Же болбосо жандуу жолугушуп 2 саат разбор алгысы келгендер 6000 турат. Бирок мен силерге сатуу менеджерин сунуштайм. Ал жакта онлайн биз бирге болобуз. Ал жакта сиздер өзүңүздөр да иштеп, плюс VIP тарифте мен ошол жакта разбор кылам тереңирээкчи. Zoom'дан отуруп алып VIP тарифте 5 болсо 5 менен ошол жакта разборлорду кылып суроо жооп кыламын. Андан сырткары азыр бизде толук төлөм аткаргандарга психология курсун белекке бердим. Ичинде 30дай сабак бар. Анан VIP тарифке китебимди белекке берем. Китебимди отдельно сатып алсаңыздар болот. Баасы 600 сом. Андан сырткары эмне кылсак болот? Сиздер менен буюрса көбүрөөк эфирлерге чыгам. Бүгүн азыр сториске окошко коюп коеюн, суроо жооп. Суроолоруңуздарды дагы ошол жакка тартынбай бериңиздер. Монтип эфирге чыгып дагы суроо бериш, бул дагы
эфирге чыгып өзүңдү көрсөтүп суроо бериш, бул дагы мындай анча мынчалар чыга албайт антипчи. Ошон үчүн сонун мүмкүнчүлүк эфирден менден консультация алуу, запускуңуз боюнча, сатууларыңыз боюнча, инстаграмыңыз боюнча менден консультация алсаңыздар болот. Кээ бир айтат, СММ окугам, инстаграмын көрсөң эч нерсе жок да. Мага запрос жөнөтүптүр. Келиңиздер. Мен да өнүккүм келет дейт. Келиңиз. Сатуу менеджер 7500 сом турат 1 айга. 3 айга чейин сизге сатуу менеджер курсу доступта болот. Күнүнө Zoom'дан жанды окуйсуз, плюс ошол короткон акчаңызды кайра эле 1-2 жумада даже кайра оправдать эте аласыз. Себеби дегенде иштеп, жакшы кайра курстар менен иштеп сатып күнүнө 7500 сомго бир курс сатсаңыз 1100 сом сизге бонус түшөт экен. Эч нерсе окутпайсыз, эч нерсе кылбайсыз сатканыңыз үчүн. 2 адам, 3 адамга саттыңызбы, 3000 күнүнө 2000, 3000, 4000 таап турсаңыз, кошумча телефондон эле онлайн иштеп. Даже айылдасызбы, айылдабы, региондосузбу, Москвадасызбы, вообще не важно. Только WhatsApp менен иштейсиз и всё. WhatsApp'тан чалуулар, WhatsApp'тан сүйлөшүүлөр болот, всё. Сонун мүмкүнчүлүк, жүзүмдү көрсөтпөй, өзгөчө айылда иштегендер, алыскы райондордо, региондордо иштегендерге сонун мүмкүнчүлүк болот. Бул жакта көп запростор таштагандар бар экен, но почему-то эфирге чыккысы келгендер барбы, каалоочулар? Эфирге чыккандарга да көбүрөөк суроолоруна жооп берем. Жеке мындайча айтканда бесплатно прям разбор алып атышат. Оксана дейт. Да, келиңиздер, менин полеме, менин чөйрөмө кошулганда уже силер дагы опыт аласыздар, тажрыйба аласыздар. Бизде дисциплинасы бар. Билим сатасыз дейт. Эмне сатам дейби? Курстарды сатасыз. Курс сатасыз. Именно сатуу менеджер курсун сатышыңыз мүмкүн. Психологиялык курстарды сатасыз. 1000 сомдук, 5000дик, 7000дик номерлер берилет. Ошолор менен сүйлөшүп сатып, ошону саткан үчүн сиз бонус аласыз. Ар бирөөнүн бонустарды аласыздар. Так, түз эфирге каалоочулар барбы? Бул жакта толтура адамдар бар экен, но у меня что-то басылбай жатабы. Саламатсызбы? Көрүнүп атамбы, Көрүнүп атасыз? Угуп атам. Саламатсыңарбы? Жаңы жылыңар менен. Рахмат. Атыңыз ким? Атым Эльвира. Мгм. Өзүм жакшы көрүнөт. Камеру надо протереть вам. Камера эми убактан. Эми могукта запрос на участие деп меники чыгып калды да, өзүм жакка же отмена басамбы, же запрос отправлен деп басамбы. Запрос отправлен деп басып койсоңуз болот. Кетпейт азыр. Хорошо, ладно. Мгм. Что-то эфирге случайно эле кошулуп калдым. Эльвира айым угуп атам сизди. Эмне иш менен Алексис каякта жашайсыз? Мен өзүм Ысык көлдөнмүн, Каракол шаарынан. Я банковский сотрудник, анан я буквально негизи бул психолог страницаңарга я где-то 1-2 ай болду подписалась, а берки страницаңарга я сегодня подписалась. Анан ошол жактан видео көрүп калдым, что вы тоже когда-то были банковским сотрудником. Да. Вот, и я сейчас по сей день банковский сотрудник. Ошо, бирок өзүм ушундай психологияга, берки мындай эмелерге, саморазвитияга последние 2-3 года кызыгып жүрөм. Онлайн обучение есть, иногда вот обучаюсь. Ошо анан у меня вообще, да, я негизи самореализация меня интересует больше, да. Может, ошо не только быть банковским работником, может параллельно, может вообще уйти тоже с банка как-нибудь со временем. Туулган күнүңүз качан? 31 август 31.08.1983. 1983.
Мгм. Так, мен эмемин да. Мен 7 жыл банкта иштедим, операционкада иштедим. Стажерлуктан именно Сберкассанын чоңуна чейин иштедим. Комплайнстер менен иштедим бек офисте. Андан сырткары операционкада көп иштедим. 20-23 миң зарплата алчубуз. Билесиз да, банктачы кечиксең штраф, вычет, эрте кете албайсың, күндү жабыш керек. Сурансаң балдар менен начальник жаман көрөт дегендей. Анан именно декрет мага ушунчалык мен Оптима банкта иштедим, ага чейин Кыргыз Кредит банк, азыр Евразийский сберегательный банк деп, правда Бакамбаевада кесилишинде турат. Оптима банкта БЦФда иштедим, бул площадь жакта. Анан банкта иштегенде зарплатаң эч нерсеге жетпейт. Ак көйнөк кийип отурасың, чыкайып. Но 2 бөлүп беришет зарплата. Анан именно улам декретке чыгып, экинчи кызымды төрөп калганда мен билдим, что мен көпкө үйдө отуруп калат экенин билдим. Анан именно ошол учурда именно өзүмдү таптым десем болот да, потому что ошондой кризис болобу, именно декрет стал моей отправной точкой. 4-6 экенсиз, миссияңыз 6 экен. Это творческая психология, сиздин нишаңыз. Адамдарды түшүнгүңүз келет. Хоть бетке айтканыңыз менен честно, справедливо деп. Адамдарды түшүнгүңүз келет, комфортный мамиле түзгүңүз келет экен алар менен. Миссияңыз 6 турбайбы? Классно, комфорттуу экенсиз. Нерешительная, внутри депрессияга көп батып кетишиңиз мүмкүн экен. Түшүнүктүү экенсиз, түшүнгүңүз келе берет экен адамдарды. Иштерим анткенсиз, иштеп коюшуңуз мүмкүн экен, бирок ошо көбүрөөк кайфовать этип, жай кыймылдап, өзүңүз мындай ошондо алып жүрүңүз келет экен, бирок оозуңуз менен, тилиңиз менен балким честно, справедливо бетке айтып коюшуңуз мүмкүн, тарс. Анализ көп экен, көп анализдеп, ойлонуп кылат экенсиз, чечим чыгарышыңыз кичине чатагыраак турбайбы? Лидерлик сапаттар деле бар экен сонун. Анализ көп экен сизде, анализ, акча бар экен, анализ дейт экенсиз эле, акча. Анан сизге сиздин жан дүйнөңүзгө жагып аткан нерсе бул психология. Сиз негизи ошо предназначение больше, не то что предназначение, миссияңыз творческая психология да, бул мисалы үчүн нейро жанагындай сүрөт тартып психолог болосузбу, же цифровой психолог болосузбу мага окшоп, же болбосо психологиянын түрлөрү көп да, классический психолог, цифровой, нумерология, таро, сюцай, дальше да кандай там и так далее. Психологиянын түрлөрү көп. Өзүңүзгө, жүрөгүңүзгө жаккан бирөөнү тандайсыз да. Бирөөнү тандап, азыртадан окуп, копать этип баштасаңыз болот. Негизи психология ушунчалык чоң, мындай терең билим да, өмүр бою окусаң, казсаң, кайра эле казып кете бересиң да. Ошон үчүн бир направленияны тандап алып окусаңыз болот. Бирок банктан азырча кетпеңиз. Азырынча сиз онлайнга чыккым келет, кошумча киреше десеңиз, анда вот именно сатуу менеджерден баштасаңыз болот. Психологиялык курстарды окуп турасыз, токтобоңуз. Сиз энергияны ошондон да аласыз да, окуганда энергияңыз алып көтөрүлөт. Сиз сатуу менеджерден баштасаңыз болот. Онлайнга кухнясын көрүп, өзүңүздү пробовать этип, кошумча киреше катары дагы. Мен да көлдөн болом, тоңдон болом, Кара Талаадан, но Токмокто өскөм. И вот получается, сиз өзүңүздү ушул тарапта сынасаңыз болот. Сиз эң көп акчаны качан таба аласыз? Билим бергенде, сүйлөп. Билим берип, адамдар менен түшүнүп, именно психология нишасыңызга жүрөгүңүз каалай берет. Сиздин эң көп акча табып, өзүңүздү көбүрөөк предназначение, жүрөгүңүз менен иштечү жумушуңуз бул психология. Даже эмне үчүн мен 4 жылдан бери Заткан Жусупова менен продюсерлик жумушта алып келем. Ал тапкан акчасы менен мен менен бөлүшөт. Миллиондоп мыкты психологдор келип насаатчылыкка окушат менде 150 миңден төлөп. Эмне үчүн? Потому что өздөрү команда менен иштеп, өзүн сата албайт. А сатуу өмүр бою керек. Сатуу техникасын үйрөнгөндө сиз еще жакшы сатасыз. Мягко, жумшак, акырын сүйлөп, мягко сатат экенсиз да. Ошол жериңиз жакшы экен да. Сиз, у вас это получится, вы еще хорошо продаете. Сфера недвижимости, сфера продаж. Это ваша реализация. Творческая психология дедим, бул өзүңүз түшүнсөң, вы творческая психологиядан өзүңүз реализация кыла аласыз. Анан туруп эле азыр банктан чыгып алып психологияга кетип калсаңыз болбойт. Рано. Сизде пока диплом жок, сертификат жок. Кантип өзүңүздү сатасыз? Макул билим алдыңыз, макул орустардан бар окудуңуз 300 миңге.
сертификат алдыңыз. Эми өзүңдү сатышың керек да, консультацияңды, разборуңду, курсуңду и так далее. А сатуу сизге өмүр бою керек болот, техникалары. Сизде бар экен жөндөм, бирок дагы да техникаларды, өнөрлөрдү үйрөнүшүңүз керек. Азыртадан сиз биздин сатуу менеджерге кошулсаңыз болот. Курсубузга именно ошол жактан үйрөнүп, биздин чөйрөгө кошулуп, ошол эле психологиялык курстарды, ошол эле башка дагы курстарды кошуп, сатылып, чөйрө менен иштегенди үйрөнүңүз. Командага кошулуп. Анан ошол Эльвира айым, дагы кандай сурооңуз бар? Суроом негизи ошол эле болчу, основнойчу, самореализация. Анан, знаете, вот еще у меня эме да мындай жана акча тууралуучу или вообще максат тууралуу да. Мен максат койсом, в принципе, максаттарыма жетем да, бирок ошону максатты мындай өзүмө керектүү эле нерсеге коет экенмин да. Мисалы, үй десем үй, анан машина десем машина, бирок именно мындай какой-то норма бар экен да. Вот именно ошол эле үйдү алып тынчып калдым, ошол эле машинаны алып тынчып калдым да. А вот так-то больше изобилия жок болуп атат, ушул сыяктуу да. Вам нужно круг сознания расширять. Я 100% уверена, что вы недорогие курсы проходили. Мен эмне үчүн Дубайга бардым, эмне үчүн ошол жактан трансформация алып келдим, толтура акча коротуп. Это мен өзүм адамдардын проводниги. Я же проводник, да, женщин, да, канча адамдар менен, аялдар менен иштешип атам. Насаатчылыкка келишет. Мисалы үчүн сиздей болгон айымдар, сиз барып мына психологияны окуп келдиңиз дейин. 300 миңге психологияны окуп келдиңиз, сертификат алдыңыз. Дальше аны адамдарга бериш керек. Такшалыш керек, передавать этиш керек, аны монетизация кылыш керек. Монетизация кылганга өзүңүзгө поддержка, курс ачып, насаатчылык ачып, меткенге насаатчылыкка ошондой психологдор келет да, 150 миң төлөшөт мага, 2 ай окушат. Именно норманы көтөрүү максатында да. А сиз өзүңүздүн нормаңызды көтөрүшүңүз керек. Тем более эми Караколдо жашаган болгондуктан дагы нормаңызды көтөргөнгө аракет кылыңыз. Сиз окуганды жакшы көрөсүз, ошондо да удовольствие аласыз. Анан комфортто экенсиз, комфортто, у вас анализ, комфортное отношение, да, мындай жаныңызды кыйнагыңыз келбейт, такырчы, жылуу, жумшак иштегиңиз келет. Анан нормаңызды көтөрүп баштаганда, мына мен Дубайга бардым. Вау! Мен эмкиде наставничествомду окуган кыздарды ушул жака алып келишим керек экен деп атам да. Выезд кылып, ретрит кылышым керек экен. Дальше Дубайды барып көрүп келдим. Я хочу квартиру теперь в Дубае деп атам. Для меня, мисалы үчүн, Дубай ушунчалык кымбат, алыс, недосягаемый нерсе болду. Окуунун аркасынан мен анын нормамды көтөрдүм, плюс еще кандай десем мындай өзүмдү мындай проводник болгондуктан, проводник канча аялдар менен иштешем ушундайчы, алардын деңгээли менен энергия канча, анан өзүмдүн деңгээлимди көтөрдүм, өзүм барып, и сразу у меня новые идеи, новое расширение болуп атат да, биякта финансовое расширение болуп атат. Поэтому вам нужно ходить больше, ошондой чөйрөгө кошулушуңуз керек. Вам нужно 5 жок экен да, коммуникация, катыш, адамдар менен сүйлөшкөндү, катышканды үйрөнүңүз. Сиз көп сүйлөйт экенсиз, ооба, но ошо коммуникация кылып, адамдар менен мамиле түзүп, көбүрөөк коммуникация кылып, анан энергияңыз над энергией. Бат чарчап калат экенсиз, иштерим антурбайсызбы, где надо иштеп коет экенсиз да, но комфорт болуп, жумшак болуп, мурункудай эмес, башкача болуп баштады. Ну, вы успешная из всех 4. Вот атыңыз 9 деп чыкты. Это эмоциональное, помогатор, адамга жардам бергиси келет. Вот. Ошол, Эльвира айым, рахмат. Сизге дагы сурооңуз барбы? Сатуу менеджер курсуна келиңиз, онлайн тарифке чөйрөмө кошулуңуз, командама кошулуп, өзүңүз миссияңыз алт экен, мага ошол жакты да. Мягко сатат экенсиз да, жумшак сүйлөп, акырын сүйлөп. Я банкта кредитование сферасында иштечүмүн. Азыр деле кредитование, бирок уже баягы мурун кредит сатчубуз, азыр уже ошо кредиттерди текшерген жагында иштеймин да. В кредитном комитете. Андеррайтер. Кредитный комитет. Андеррайтер. Все круто. Я тоже в кредитном работала, потребительские кредиттерди выдавала, защита кылчубуз, поэтому я понимаю вашу эмени. Анан эме да. Когда я сидела в декрете, мен өзүмө сөз бергем да. Банкка чыккыча базарга чыгам дегем. Честно, это стабильность, иштей бериңиз. Сразу кете албайсыз. Азыртадан баштаңыз, жылдын аягында уже, чтобы у вас был выбор, свобода выбора.
Мисалы үчүн азыртадан баштап команда кошулуп 10 миң, мейли 10 миң, 10 миң, 10 миң, 20 миң, 30 миң, 40 миңдик кошумча кирешеге. Мисалы үчүн биздин Элина эженин видеосун карасаңыз, Элина эже микрокредитный компанияда иштейт, 200 миңге чейин баягы доход алды. Ал куратор дагы болду курста. Плюс куратор, психологиялык курста куратор дагы болду. 2 курс сатты, насаатчылык, сопровождениянын проценттерин эсептеп бердик. 100 миң, 150 миңдик насаатчылыктан то, что она сопровождает акчаларын 10 миң, 14 миңден төлөп бердик. То есть 200 миңге жакын акча жөн эле алды да, сопровождение үчүн куратор. Ага 200 миң бердик, бирок биз 2 миллион таптык. Мы готовы делиться? Почему бы нет? Ошон үчүн сиз ошондой ценный, даже психологдун кураторлугуна менеджери болуп келиңиз. Мен Ызаткан Жусупованын продюсеримин, партнерумун. Ошонун курстарын сатып, ошол жака кураторлукка ниет кылыңыз, надо будет. Ал параллельно банктан кетпеңиз Да, пока. параллельно. Бияктан, да, параллельно алып кетиңиз, анан аяктан кетпей деле иштей бериңиз. Мына буякта Зина эже деле ал мугалим болуп иштейт, но параллельно Арифлеймде да иштейт, плюс еще сатуу менеджери болуп иштейт. Биякты таптап нолдон мына онлайнга акырындан чыгам десеңиз, ушинтип кухняны көрүп, полностью курстарга катышып, кураторлорго канча постоянный доступ өзүңүз менен иштегенге сонун мүмкүнчүлүк болот. Анан ошондон баштаганга сонун да. Анан акырындык менен сиз өзүңүздү окуп, өнүктүрүп, 1 жылдын ичинде жакшы максат жазыңыз. Именно өзүмдү өнүктүрөм. Онлайнда 30 миң, 50 миңге, 30 миң, андан кийин 50 миңге чейин дополнительный кошумча онлайндан куратор, менеджер болуп кирешелерге чыккым келет деп максат коюңуз. Анан банкта иштей бериңиз. Банкта иштеп алып, мына менде Минура деген кыз бар, тоже Бишкекте банкта иштейт. Айыл банкта иштейт. Анан параллельно ошо менин командамда сатуу менеджери болуп иштейт. Минура, барсыңбы? Чыкчы эфирге. Рахмат сизге. Рахмат Сизге. за разбор, да, много это өзүмдү тааныдым дегендейчи. Да. Ошо рахмат. Да, вы Я успешная, буду. да. Ооба. Анан, надеюсь, что параллельно алам, себептен эмне жумушум оор эмес, жеңил. Уже ошол стадияга жеткенбиз да. Чоң рахмат, Рахмат сизге дагы, рахмат. Давайте. Все, ждем вас, биздин командада. Пока я набираю, кто хочет, приходите, потому что балким уже февральда уже командага кошуп коем. Жөн эле именно башкаларга таркатып берүү максатында окутуп калышыбыз мүмкүн. Рахмат сизге. X'ти басып чыга берсеңиз болот. Эльвирайым, X'ти бассаңыз үстүндө. Не идет. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Саламатчылык, атым Гүлжан. Оготам. Гүлжан айым, угутам. Каяктан чыгып атасыз? Мен Баткен областынан. Şu sizin emeleringizdi görüp, kızıgıp okugum kelip duruptan. Historiyalarыңызды, эмелериңизди көрүп. Ошо сиздин командаңызда сатуу менеджерлик болуп иштегим келет. Ошондон баштаңыз. Келиңиз. Курсту сатып алдыңызбы? Онлайн тарифчи сатып ала элексизби? Жок. Эмне болот? Эмне үчүн дагы эле биздин катарга кошула элексиз? Билбейм. 15 январда биздин сатуу менеджер курсубуз башталат. Командабызга кошулуңуз. Онлайн окуп, сразу практика кылып, командам баш болуп баарыбыз сабактарды өтүп үйрөтөбүз. Бул жакта Эльвирайым, эфирден X'ти басып чыксаңыз болот. Все круто. 15 январда бизде курс башталат. Бүгүн мына уже 3 экен. Азыртадан бөлүп төлөсөңүз болот. 15-не чейин же болбосо 3 айга чейин без рассрочка менен алсаңыздар болот. Кошулуңуз командама и онлайн иштеп баштасаңыз болот. Командама кошулуп, онлайн иштеп баштаңыз ошондон.
Аха. Макул. Аха. Азыртадан бөлүп төлөсөңүз болот. 7500 сом бир айга. Онлайн күнүгө жандуу сабактар, Zoom'дан болот. Плюс Get курста платформада жаздырылган өзүмдүн сабактарымдагы белекке берилет 3 айга чейин доступ. Сразу биринчи күндөн баштап окуп, сразу практикага чыгып баштайсыздар. Номерлер менен, клиенттер менен иштейсиздер. Именно нолдон баштагандарга сатуу менеджер курсу аябай жакшы подходит. 7500 сом. Баасы кандай экен сизге? Ошо баасы бир аз мен үчүн эме болуп атат да, кымбатыраак болуп атат. Ошону бөлүп төлөсөм дагы болот да. 15 январга чейин бөлүп төлөсөңүз болот. Азыртадан. 7500 бул онлайн тариф бир айга. Күнүнө 250 сомдон айланат экен. Сертификат берилет, 3 айга чейин доступ, плюс психология курсумду белекке берем 3 айга сизге. Онлайн тарифтеги. Анан сиз биринчи күн келип туруп эле окуп туруп, сразу клиенттер менен иштеп баштайсыз, сразу курс сатып баштайсыз. Сразу акчаңызды актаганга Өзүңүздөр бересиздер стандарт тарифине да. Конечно. Стандарт тариф, онлайн тариф бизге наоборот айылдан, региондон келиндер жакшы иштешет. WhatsApp'та өлө тытынып иштешет алар. Именно мо иштейм деген кыздар керек да, иштейм деген келиндер керек, потому что комфорттомун, менде баары жакшы, мен иштебейм деп жалкоо эмес, именно иштейм, хочу, чөйрө керек, өсөм деген айымдарды мен күтөм да. Эмнени үйрөтөсүз дейт. Сатканды үйрөтөм. Онлайнда сатуу менеджерликти үйрөтөм. Онлайнда жылдыз болгонду үйрөтөм. Бар билими бар адамдарды алып, насаатчылыкта курс ачканды, насаатчылык ачканды, наставничествода үйрөтөм. Кимдин курсун сатат дейт. Менин курсум сатат да. Менин сатуу менеджер курсум бар. Менин продюсирование, курс ачуу курсум бар. Менин психологиялык разборлорум бар. Мына адамдар толтура жазып атат. Алар менен иштешет. Сатып туруп эле бонус алат. 6000 сомго мен консультациямды сатса, там 15% канча болот экен? 6000ден 15% болгондо 900 сом жөн эле алат өзүнө. Элестеткиле, күнүнө 3 адамга разборумду сатса, 900 сомдон 3-өнү 2700 сом кошумча кирешеси телефон менен иштеп саткан үчүн. Любой нерсени сатканды үйрөнөт. Кийин Кундуз, мен сенин курсуңду сатпайм деп бизнес ачып кетсе, бизнесине деле ал өнөр керек болот. Товар сатабы, соода саттыкка кетеби, кийим сатабы, адамдар менен сүйлөшкөндү, товар сатканды үйрөнөт. Курстарды сатат, психологдордун консультацияларын сатат. Меникин эле эмес, менин 4 жылдан бери продюсерлеп келаткан менин психологдорум бар. Анын 1000 сомдук, 5000 сомдук, 17000дик, 100 миңдик курстарын сатып, ошончо бонус алат. Мисалы үчүн 100 миңден 2% болгондо 2000 сом. 80 миңге сатса 3% 2400 сом. Классно, классно. Эчтеке жоопкерчилик албайт, просто саткан үчүн өзүнүн бонустарын алат и все. 5000 сомдук курс сатса 500 сом алат. Күнүнө 2 адам, 3 адамга 5000ден сатса 1500 сом кошумча кирешеси. Балдары менен отурабы, 10 бала менен отурабы, 3 бала менен отурабы, эмчекте отурабы, эмизип атабы, бешик терметип атабы, телефон менен иштеп, адамдар менен сүйлөшүп, сатканды үйрөнөт. Жок деген нет. Ар кандай адамдар болот. Ошолор менен сүйлөшкөндү дагы. Алар менен контакт түзгөндү дагы. Неадекватный болобу, адекватный болобу, алар менен сүйлөшкөндү дагы үйрөнөт. Это нормально, потому что это опыт, это тажрыйба. Как битая болуп каласың да. Өзгөчө сетевойдо иштеген айымдарды карагылачы, кандай сатышат. Аларга фу, жок десең дагы тайманбайт. О, мен лох экенмин деп жатып калбайт. Канча жок дегенди, канча бетке фу дегенди укса дагы ушунчалык бышып, ушунчалык тырышкан айымдар да, ошон үчүн алар битый. И именно ушинтип эле зона комфортада үйдө отура бербестен адамдар менен сүйлөшкөндү, сатканды. Сатканыңыз мен үчүн болсо, опытыңыз, өнөрүңүз өзүңүз үчүн. Бизнес ачасызбы, бул өнөрдү өмүр бою өзүңүзгө алып кетесиз. Базарга чыгасызбы, соода саттыкка чыгасызбы, зато бул сиздин опытыңыз, тажрыйбаңыз болуп саналат. Гүлшан айым, так что сиз азыртадан 2000 бронь кылып, 7500 сом 2000 бронь кылып, дагы 2000, 1000 сом деп бөлүп, 15-не чейин жетишип калыңыз, хорошо? Азыртадан бөлүп төлөсөңүз болот. Эгерде рассрочка менен 3 айга бөлүп төлөйм 7500 сомду десеңиз,
7500 сомду 3 айга бөлүп төлөгөндө айына 2500 сомдон айланат экен. 3 айга бөлүп төлөө рассрочкасы менен катталсаңыз болот. М плюс менен. Же болбосо кэш туюм менен. Хорошо? Сизге менеджер объяснит, айтып берет, муну кылыңыз, муну басыңыз деп чалып видео звонок менен муну басып, тигини басып 7500 сомду 3 айга бөлүп төлөө менен катталсаңыз болот. Хорошо? Анан курс окуп атып акча тапсаңыз сразу жаап саласыз. Мактуубу? Бардык эмелерди карап атайын, бүт подключать этип койгонбуз сиздер үчүн. Все, күтөбүз сизди, Гүлшан айым. Кошулуңуз. Февральда балким уже командага албай калам, ошон үчүн кошулуңуздар сөзсүз түрдө. Рахмат сизге, салам дейт. Нурила Шоп, салам, кандайсыз? Сабактарды күндө бирден бересиңби дейт. Get курска доступту 15-инде полный доступ ачып берем 3 айга. Get курска сабактар сонун 10 өттөн, профессиональный деңгээлде. Биякта прям дизайн. Гүлшан айым, X-ти басып коесузбу? X-ти бассаңыз эфирде үстүнөн чыга аласыз. Рахмат. Get курста сабактарым 10 мүнөттүк кыска нуска. Биякта сонун презентациясы менен, биякта өзүм чыгып, прям сонун кылып тартылган сабактар. Өзүм сатууну полностью казактардан, орустардан да окугам. Психологияны да полностью окугам. Сатуунун эң мыктыларынан баарынан окуп, каймактын баарын топтоп, плюс тажрыйбаман алынган сатуу менеджер курсу. Анан именно сиздер продюсерлер, эксперттер бар болсо, жеке насаатчылыгыма келгениңиздер оң. Насаатчылыгым онлайн тариф бизде 80 000 и VIP тариф 150 000. 10 ай менен жекече иштешкеним өзүм. Бирок бул 7500 сомдук сатуу менеджер бардыгыңыздарга да өзүңөргө керек өнөр. Эгерде сиз мен базарда иштейм, өзүм үчүн үйрөнгүм келип атат десеңер, ошентип айтып өзүңөр содаңарды жакшы деңгээлге чыгуу максатында окусаңыздар болот. Кээ бирөө бар, мисалы үчүн кошумча киреше катары пассивный доход, үйдө отурам, үйдө отурган мамочкаларга, госто иштегендерге параллельно ушундан баштасаңар, силерге прям такшаласыңар да, кадимкидейчи. Такшалып жакшы иштей аласыздар. Замир дейт. Саламатсызбы? Визажисттерге, конечно, болот да. Жанара дейт. Толук төлөм аткаргандарга сразу психология курсун жана башка бонус берип атышат кыздар. 15-ине чейин бөлүп төлөө каралган. Ооба, 2000 бронь кылып, 1000 сом бронь кылып, 15-ине чейин бөлүп төлөгөндөр бар. Кээ бирөө мисалы үчүн бронь кылбай эле 7500 сомду 3 айга чейин бөлүп төлөө менен алгандар бар экен. 7500 бе, ошондо. Так, 7500 көбөйтүлгөн 5% 375 сом кошулат экен үстүнө. То есть 7500 сомду 3 айга бөлүп төлөө менен алгандар дагы бар, М плюс менен. Бирок курс учурунда окуп туруп сразу иштеп аракет кылып жаап салсаңар болот. Кааласаңыздар 15-ине чейин азыртадан бөлүп төлөө каралган. Бөлүп төлөгөн толук төлөмдөргө бизге психология курсу ачылып атат, полный ачылган. Ичинде сонун сабактар бар, Get курста. Мен курстарым бардыгы Get курста. Бирок сабактарды берип койгондо силер көрбөйсүңөр, ошон үчүн бизде күндө зумдар болот, практика болот сразу. Менин именно командамдагы сатуу бөлүмүнүн башчысы полный силерге дагы сабактарды үйрөтүп көрсөтөт, кантип иштеш керек. Мен менен дагы зумдар болот. Элестетиңиздер, ал зумда силер өзүңөр дагы суроо берип, мен менен жандуу онлайн прям кадимкиде отуруп сүйлөшө аласыздар. Жандуу жолугушуу VIP тарифте бар курс ортосунда. Курстун аягында жандуу жолугушуу дагы болот. Анан общий бүт мен курсумду, сатуу менеджер курсумду окуган бардыгы менен курс аягында 1 ай бүткөндөн кийин жолугушуу выпускной кылабыз. Жана командамда калган айымдар менен, бардык кыздар менен албетте уже 8 мартка жакындап калат экен, бирге майрамды тозобуз. Өзүбүздү сыйлап, балким бир жактарга дагы барып келебиз. Мунун бардыгы именно командамды күчөтүп атам. Мен командам масштабка расширение хочу. Чындап мага менеджерлер керек. Сатчу нерсе көп. Анан бул жакта мен гарантия берип атам да, мен командамда каласыз депчи. Анан сата албай кыйналып атсаң деле кетирип салбайбыз. Коркпоңуз, эч коркпоңуз. Мен гарантия бердимди, командамда каласыз деп. Ооба, каласыз. Бирок жөн эле командамда кошулуп алып, жөн эле сатпай жүрө бербей, сатканды, адамдар менен сүйлөшкөндү, опыт кылганды үйрөнүңүз. Вот. Именно чөйрө менен иштөө максатында да.
мурун сатуу менеджерин окуган, башкада, бирок практика жок дейт. Бизде биринчи күндөн тарта практика болот. Кайра эле менин сатуу менеджер курсумду, Заткан Жусупованын 1000 сомдук жашоо өзөгүн, трансформация курсун, тренажер курсун, башка курстарын сатып баштайсыздар. Эмне окуу дейт сатуу менеджер. Эмне окуу дейт. Эмне окуу жаңы кирдим дейт. Сабактар кыргызча, жалпак тилде. Ооба, сабактар кыргыз тилинде. Мен орус мектепти бүткөм. Мен мугалим болуп иштейм, бирок онлайнга чыккым келет. Мугалимден башка билим жок дейт. Нолдон баштагым келет. Эмнеден кантип башташты билбей, мугалимдикти жыйыштырып салгым келет. Мага да жардам бергилечи дейт. Сатуу менеджерликтен баштаңыз эжеке. Сатуу менеджерликти иштеп баштаңыз. Кошумча силерге ал жакта Инстаграмда кереги жок. Инстаграмга чыкпайсыңар, сторис тартпайсыңар. WhatsApp'тан даяр номерлерди аласыздар, клиенттерди мына. Канча адам жазып атат мага, ошол номерлер менен иштейсиздер. Ошол номерлерге чалып, WhatsApp'тан жазып, сатканды үйрөнөсүз. Бирөө үчүн эмес, сизге биз өзүбүзгө канча деген монтип жазып аткан, жүрөгү менен каалап, номерин калтырып аткан клиенттерибиздин номерин берип атабыз, элестеткиле. Ошон үчүн силер дагы ошол номерлер аманат болуп, жакшынакай кылып адамдар менен адамча, жакшы мамиле кылып сүйлөшкөндү үйрөнүшүңүздөр керек. Бул дагы менин личный брендим. Элестетиңиздер, канча менеджерлер сиздер менен байланышып атат. Кээ бирөө туура эмес жазып коебу, орой сүйлөйбү? Бул дагы менин авторитетим, менеджериме түзмө түз тиет. Бул да жоопкерчилик. Мен силерге канча жоопкерчилик алып атам, элестеткиле. 50 адамды командама алсам, кээ бирөөңөр сабатсыз жазасыңар, WhatsApp'тан чаласыңарбы, түн ичинде чалып баштайсыңарбы? Клиент жакшы ой менен мени жакшы көрүп келсе, мисалы үчүн жактырып, силер ал ойду бузуп, туура эмес жазып, ай сабатсыз, командасында сабатсыз иштейт экен деши мүмкүн. Ошон үчүн жакшы сүйлөшүп, анан ар кандай адамдар болот. Кээ бирөөнүн акыл деңгээлине, тарбиясы, үй бүлөдө болгон тарбиясы дагы маанилүү да. Анан ошонун баардыгын эске алып, жашынакай адамдар менен иштеп сүйлөшкөндү үйрөнөбүз. Макул иштеп биз менен болсоңуздар дагы тажрыйба, зато опыт сиз үчүн өмүр бою калып атпайбы опыт, туурабы? Мен окуйм буюрса дейт. Келиңиздер. Мугалим эжеке, сиз именно нолдон болсоңуз, мындай да, сизге стратегия. Биринчи сатуу менеджерликке келип команда менен иштеңиз. 3 ай болобу, 6 ай болобу иштеп прям такшалыңыз, анан Кундуз, мен сенин насаатчылыгыңа качуу, курс ачкым келет десеңиз, анда мен сиздин насаатчылыкка ала алам. Насаатчылыкта сиздин сатуу менеджер болуп иштеген опытыңыз, тажрыйбаңыз только плюс болот. Только плюс. Потому что эгерде насаатчылыкка келип, мугалим катары сиз бар билимиңизди эле, орус тил мугалимисизби же англис тил мугалимисизби, Инстаграмга чыгып, хотя бы ошол жакта курсуңузду, консультацияларыңызды сатканды үйрөнөсүз да. Зато опыт болот сизге. Насаатчылыкка келгенде курс ачып, насаатчылык ачып каласызбы же продюсерлик кесипти аркалап калсаңыз дагы уже даяр нерсе менен иштеп кетесиз, элестетиңиз. Вот. Опытный, бул жакта продюсерлер, опытный психологдор эфирде бар болсо же записти көрүп аткандар болсо, анда прямой жол насаатчылык. Кундуз, кандайсыз? Мен катталдым, уже психология курсту көрүп баштадым. Буюрса сиздин командаңызга кошулам деп аракет кылып жатам. 0305 1989 мени эстесеңиз керек дейт. Эстедим, ооба, сүрөттөрүңөрдү жаттап калам, аватаркаңарды. Жандуу жолугушканда, мындай, кандай десем, аватарыңызды көрсөтсөңүз, Инстаграмыңызды, аватар дагы сүрөттү көрсөтсөңөр, тааныйм да. Көз сүйлөшөбүз го депчи. Классно. Маида Жусупова. Да, Маида атыңыз. 3 плюс 5, 8, 8 плюс 1, 9, 9 плюс 9, 18, 8ге 8, 8ге 8, 16, 7 миссияңыз жети турбайбы, трансформатор. Охо, мен да ниет койдум, бирок жакшы өтүп кетти го дейм. Жашым өтүп кетти го дейт. Эмне үчүн, Атыркүл айым? Жашыңыз эмне үчүн өтүп кетти? 64 жаштагы айымдар менден келип окуп атышат. Эмне үчүн сиздин жашыңыз өтүп кетти? WhatsApp аркылуу. Как раз таки вот Заткан Жусупованын трансформация, башка курстарын сатканда аларда бүт 50, 60, 40 жаштагы эжекелер да. Именно ошондой эжекелер менен сиздей эжекелер керек. Вот именно ошол эжекелерге сиздей подход керек. Кундуз, күлүк кут болсун дейт. Молодец дейт. Рахмат, Мунара эже, рахмат. Элдин баарысын. Рахмат. Сөздүн
желин аябаган адамдарга 1000 мертебе рахмат, ыраазычылык. Ошентип кут болсун, машинаң кут болсун, күлүгүң кут болсун деп жакшы оозунан жакшы сөз, момундай воздух аябаган адамдарга 1000 мертебе шүгүр, рахмат, ыраазычылык билдирем. Кээ бир адамдар бар го, даже жакшы сөз айткысы келбейт, тост айткысы келбейт, мындай тостко турганда да бактылуу бол, көп жаша деп да айткысы келбегендер бар да, ушунчалык сараң, ичинде зависть болушу мүмкүн да. Эмне үчүн зависть, сараң болот бизде? Энергиябыз аз болгондо. Наоборот, менин чөйрөмдө, менин жакындарымда ушундай ийгиликтер жетип атабы, значит, мен дагы ошол нерсеге жетем деп, жакшы ниет кылып, чын жүрөгүң менен сүйүнсөң, ошол нерсе сага да келет. А бул жерде жүрөгүбүз эмне үчүн монтип кысылат? Зависть появляется. Потому что энергия бизде аз, сараң. Качан биздин жан дүйнөбүздү сараң басат? Энергиябыз аздыкта. Эмне кылыш керек? Мээбизди өстүрүшүбүз керек. Расширение своего сознания деп коет. Курстарды окуш керек. Бир гана менин курстарым эмес, любой жан дүйнөңдү тартып аткан курс, психологиялык курс, чөйрөгө кошул, мыкты өзүңөн күчтүүлөрдөн барып окугуң. Я знаю, мен баарын билем деп коронаны кийип албай, барып окуп үйрөн. Вот окуучунун позициясына түшүш керек. Түшө албагандар бар коронасы менен, эголор күчтүү. Если ты такая умная, почему ты такая бедная? Вот почему ты такая бедная, если ты все знаешь? Баарын билсең, эмне үчүн кылбайсың? Акыркы көрсөңүздөр керек. Мен баарын окуп атам, мен баарын билем деп отура берсем болот. Но Дубайга барып ошончо акча коротуп, кайра бир нерселерди окуп, окуган сайын өсүп атам. Билим менен өсүп атам мен. Мен да катталгам. Психология сабактарын көрүп жатам го, өтө жогорку деңгээлде жазылган, өтө ыраазымын дейт. Караңыздарчы. Ооба, психология курсу прям негизи психологияда бул жан дүйнөңдүн азыгы да, психология өмүр бою сага керек. Жашоо өзү психология. Мисалы үчүн мен чоң акчаларды таап, миллиондоп запуск жазып аткан маалда ички дүйнөм ушунчалык мындай төңкөрүлүш болуп жүргөн кезде психологияга келдим. Бул өткөн жыл мен үчүн 7-жылым болдум. Ийгилик, акча баары келип атса дагы жан дүйнөм ичимен ушунчалык трансформация болдум. Жан дүйнөм ушунчалык сыгылды. Я не могу вам передать. Ошол нерсе мен билим аркылуу чыктым. Улам окуп аттым, улам чөйрөгө кошулуп, ошол нерседен мен өзүмдү суруп чыктым да. Билим, любой жашоомдо кыйынчылык болгондо билим менен гана жеңем. Барып окуйм, ошол жака кошулам, кайра окууга кошулам. Иши кылса мен билим менен жеңем да. Жашоомдо кыйынчылык болуп атабы, кандай учур болбосун, ошол билим менен жеңем. И ошол могу машина алганым, күлү кут болсун, квартиралар, бардык ийгиликтер билим аркылуу келип атат. Билими бар адам менен сүйлөшкөн, билими бар, билим менен. Я не могу это передать, да. Не все, может, поймут, но билимдүү, мындай сүйлөшкөндө, мындай бир сүйлөшө алган адам менен достошуп сүйлөшкөн эмне деген рахат да. Туурабы? Адам, аял киши өзгөчө өзүн өнүктүрүш керек да, балдарына билим, илим бериш үчүн, өсүш үчүн. Себеби адам, аял киши өзгөчө бул жакта мээде пусто болсо, пустота эмне бере алат? Балдарына эмне бере алат? Үй бүлөсүнө эмне салым кошо алат? Сизге рахмат. Сизге рахмат. Ооба, уже 10:30 болуптур. Ооба, да, бизде сонун жаңылык. Апам үйлүү болду. 1000 мертебе шүгүр жаратканыма. Атам көрбөгөн жакшылыктарды көрсүн. Балким ошол атам каза болбосо дагы кризиске батпасам. Адам качан өнүгүп баштайт? Ушундай потеря болгондо, жоготууга учураганда, жан дүйнөсү кризис болуп баштаганда анан изденип баштайт да. А баары жакшы болгондо изденбейт адам, окубайт дагы. Страдать эткенде анан изденип баштайт да. Ошон үчүн азыр силер страдать этип, зависть болуп атабы, жан дүйнөңүздө сараңдык, ичиңизде сараңдык энергия азбы, жүрөгүңүздө монтип кысылып атат да, сараң, зависть, бирөө беситип атат, триггер болуп атса, өзүңүз менен иштешиңиз керек деген ана белги да, булчу. Баардыгы өзүбүзгө келип такалат. Канча окууларга барып атам, күнөөнүн баары өзүңдө болот да, баардык нерсе. А биз көбүнчө башкаларды өзгөртүп претензия менен барабыз. А өзүңдү өзүң өзгөртүш эң оор да, өзүң менен иштеш. Бирок ошону кылыш керек, жасаш керек. Баарыңыздарга бейпилтүүн рахмат. Сатуу менеджер курсуман күтөм. 1-февралда насаатчылыгым башталат, курс ачам. Продюсерликти жакшылап сенден үйрөнөм. Насаатчылык
ачам деген айымдарды күтөмүн. 1 февралдан баштап 1 майга чейин 2 ай иштешем. Онлайн плюс VIP тарифте жандуу жума сайын жолугушам. Онлайн тариф бизде 1 февралга чейин 80 000. Курс ачам, насаачылык ачам деп келишет сразу дароо. Именно VIP тарифте окугандарга жандуу жума сайын жолугушам. Дизайнер, команда менен иштейм, курс ачышат аякта, насаачылык ачышат. Аяка сатуу менеджер, SMM, алгоритм запусков курсумду белекке берем 1 жылга. Насаачылык VIP тарифте. Бирок мына нолдон болсоңуз, вот сатуу менеджерликтен эле баштасаңыз болот. 7500 онлайн, 15 000 офлайн тариф. Ушундан хотя бы баштаңыз, андан кийин анан насаачылыкка келесиз. Өзүңүз дайын болуп келесиз да. Эгерде окугум келбейт десеңиз, анда менин жеке разбор консультацияма келиңиз, стратегическая сессия. Отуруп бардыгын монтип чийип, мону кыл деп айтып берем. 2 саат менен 2 ай асман менен жердей болот да. Ошон үчүн менеджерлериме жазыңыздар, мага байланышыңыздар, директтен сүйлөшөбүз. Буюрса дагы да эфирлерге чыгып силерге көп пайда берүүнү максат кылып атам. Эмки эфиримде максатты бирге жазалы. Келиңиздер, эмки эфиримде максат жазабыз. Мен өзүмдүн техникамды үйрөтөм. Кантип максат жазам, кантип күнүгө планымды монтип жазып баарына жетишип атам. Андан сырткары бул жакта момундай школьный дневник сата келиңиздер. Өзгөчө туулган күнүндө 3-төр жоктор момундай дневник менен жашайбыз. Муну ачабыз дагы кантип эмне кылабыз. То есть максат туура жазганды мен менен үйрөнөсүздөр. 1 блокнот, 1 школьный дневник ала келиңиздер. Максат жазганды түз эфирде мен менен үйрөнөсүздөр. Хорошо? Эмки эфирде максат жазабыз. Андан кийинки эфирде биз именно сатуулар боюнча сүйлөшөбүз. Именно ар бир күндүн темалары бар. Буюрса сабак өтөлү кадимкидей, мен менен биргеликте. Блокнот, ручкаңызды, дептериңизди алып келесиз дагы сабакты практика жүзүндө окуп баштайбыз. Мен силерге бесплатно 1 жума сабак берем. Бирөө жазыптыр да, бекер деп коюп анан курска чакырасың депчи. Ооба, 1 жума бекер окутам, ошону алып окуңуздар, бесплатно окуңуздар, ошону эле аткарып окуу бериңиздер, макул. Бирок курска келгендер менен толук иштеп, аларга номер берип, лидтерди берип, өзүбүз окутуп, биздин да энергиябыз канча кетет. Мен командам окуткан үчүн аларга да акча төлөп берем. Ошон үчүн албетте ооба 1 жума силерди бесплатно окутам, бирок полноценный курска катышуу ал 1 айлык. Ал жакта полный беребиз. Сразу командага кошобуз. Бирок ошондо дагы кээ бирөө бар да, жазгандар болот экен. Эми эмне дейбиз? Адамдын баардыгына жага албайт экенбиз. Жагуунун да абзел эмес. Жакпай эле койгула баардыгына. Баардыгына жаксаңар, өзүңүздү унутуп каласыз. Өзүңүздүн личный границаларыңызды, өзүңүз тепселенди да каласыз. Ошон үчүн эң негизгиси бул өзүңүздүн үй бүлөңүз, өзүңүздүн билимдериңиз, ден соолугуңуз, өзүңүз менен эле алек болуп, ден соолугуңузду карап, окуп, өзүңүздүн эле жумушуңуз менен алек боло бериңиз. Всё. Кереги жок башкаларды обсуждение, осуждение, ошончолук энергия кетет. Бирөөнү сындадыңбы, энергияң кетет. Бирөөнү сынап койдуңбу, всё, 50 000, 100 000 кетти деп койсо, ага келе турчу акчалар всё, слив болот. Энергия канчалык кетет. Страдать этпейбиз, тоже энергия кетет. Хорошо? Позитивное мышление, шүгүр. Зато менде жумуш бар, зато менде окуу бар, мээм бар, колум бар, бутум бар, иштей алам. Туурабы? Ооба, ыраазычылык айта, бекердин тузу татыбайт дейт. Но караңыздарчы, сиздерге түз эфирге чыгып деле азыр мен сиздерге канча маалымат бердим, аракет кылдым, биз биргеликте эфирде жандуу отурдук, сүйлөштүк десек болот. 1 жума бою буюрса, жаңы жылды прям максаттан баштайлы, от души максат жазганды. Потому что мына как раз жаңы жыл мен өзүмдүн техникаларымды үйрөтөйүн, кантип максаттарымды жазам. Укмуш кымбат окуулардын бардыгына барып атам. Сиздер менен да бөлүшөйүн. Хотя бы максат жазып, туура пландаганды, анан тайм менеджмент, мен кантип жетишесиң десет, көбүнчө кантип тайм менеджментти колдоном. Эмне мага приложение эмес, мага ушундай нерселер жагат. Ушул эффективдүү да магачы. Ушул нерселер менен сүйлөшөбүз сиздер менен. Баарыңыздарды күтөм өзүмдүн чөйрөмдө, кошулуңуздар. Башка жакта иштесеңиздер деле кошумча жумуш катары кошулуңуздар. Сатуу менеджерди мен 1 жыл сатам, 2 жыл дайыма сатам деп айта албайм. Ошон үчүн мага команда керек болгон үчүн чыгарып атам. Балким бул январь, февраль болуп бүтүп калышы мүмкүн. Себеби дегенде мен көбүнчө продюсермин, психология нишасындамын, цифровой психологмун. Я хочу себя позиционировать как психолог. У меня глаза горят от этого. Я кайфую, торкаюсь от этого.
карагылачы, канча адам менден разбор хотят. Я от этого кайфую прям. Ошон үчүн мага по-любому команда менеджер керек, ошон үчүн набирать этип атам. А саттуу бул временный набор да, командамы алып калам да болду, жаап салышым мүмкүн. Психологиялык курстарым, продюсерлик гана чыгарышым мүмкүн. Ошон үчүн мен өзүм чыгарып предлагать этип атканда, тем более 7500 сомдук менде билесиздер бүт баары кымбат. 7500 сомдук ушундай прям сонун баадагы курсту предлагать этип атканда ойлонбой кошулуңуздар. Буюрса эмкиде дептерлерди ала келиңиздер, максат жазабыз. Балким эртең жазабыз, балким понедельник максат жазуудан баштайбыз. Хорошо? Баарыңыздарга ийгилик, дагы да жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды жакшы көрөм. Буюрса Жандоодо жолугушуу болот, Бишкекте 18-inde, балким акысыз жолугушуу болот, балким жандуу лекция болушу мүмкүн. Ошон үчүн 18-inde дагы эч нерсе пландабаңыздар, жолугушабыз, көрүшөбүз. Жакын арада Таласка да барам. Таласка кызматка барам, келиндик кызматка. Кызмат кылыш керек, бата алыш керек сөзсүз түрдө. Бата менен, особенно кайнене менен жакшы болуңуздар, дос болуңуздар, бактылуу болуп жашайм дегендер. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, рахмат. Ооба буюрса максат жазабыз, баарыңыздарды сүйөм, жакшы көрөм.